Ислам цивилизациясынын искусствосу. Исмаил Раджи Аль-Фаруқи. Которгон Жалилова. Китептин редактору Беделбек кызы Вера. Бул китеп жалпы окурмандарга, ислам динине кызыккандарга, ислам динин изилдегендерге өтө пайдалуу. Бул китептин өзгөчөлүгү исламга болгон жаңы көз карашты сунуштайт. Мусулмандарды калыптанып калган эски көрүнүштөрдөн арылтып, чыныгы ийгиликке жеткире турган жолдорду чагылдырат. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталган. Киришүү. Ислам ойлору эл аралык институтунун көрүнүктүү окумуштуусу Исмаил Аль-Фаруқинин «Ислам цивилизациясынын искусствосу» деген эмгегин окурмандарга сунуштайт. Аталган эмгек алгач 1986 жылы Исмаил Аль-Фаруқи менен Луис Ламия Аль-Фаруқинин «Исламдагы маданий карта» аталышындагы китебинин 8-бөлүмү катары жарыкка чыгып, исламдын бардык көз карашын, анын ишенимин, каада салтын, институттарын жана анын дүйнөдөгү ордун чагылдырган монументалдык жана негизги бөлүк болуп эсептелген. Картадагы иллюстрациялардан сырткары бардык көркөм сүрөттөр толукталган жана түп нуска болуп эсептелбейт. Эгер текстте бөлүмдөргө карата айтылса, анда алар эмгектин түп нускасында болушу шарт. Профессор Исмаил Раджи Аль-Фаруқи Америка-палестиналык философ, жазуучу жана салыштырмалуу дин таануу багытындагы белгилүү адис. Азыркы мезгилдеги исламды изилдеген окумуштуунун илимий жетишкендиги изилдөөлөрүндө бардык багытты. Анын ичинде динди үйрөнүү, ислам ойлору, илимге туура акмаларды колдонуу, тарых, маданият, билим, эл аралык конфессиялык диалогдор, эстетика, этика, саясат, экономика жана илимди камтыган. Исмаил Аль-Фаруқи 20-кылымдагы мусулман окумуштууларынын арасында көрүнүктүү илимпоз экендиги талашсыз. Ал өзүнүн бул эмгегинде исламдын бүткүл дүйнөгө жиберилиши жана мааниси, таухид, башкача айтканда Кудайдын жалгыздыгы аркылуу анын маңызы болуп эсептелерин жана исламдык цивилизациянын бөлүнүшүн аныктаган негизги принциптерди сунуштайт. 1981 жылы негизделген ислам ойлору эл аралык институтунун исламдык таанып билүүгө, баалуулуктарга жана принциптерге негизделген илимий иш-аракеттерге көмөктөшүүдө маанилүү борбор катары иш алып барат. Институттагы илимий изилдөөлөрдүн программалары, семинарлар жана конференциялар акыркы 30 жылдын аралыгында 400дөн ашуун эмгектердин англис жана араб тилдеринде басылып чыгышына өбөлгө болду. Алардын айрымдары дүйнөдөгү негизги тилдерге которулду. Анас Аш-Шейх Али, илимий кеңешчи. Ислам ойлору эл аралык институтунун Лондондогу кеңсеси. Ислам цивилизациясынын искусствосу. Ислам цивилизациясындагы ар кыл көрүнүштөр менен иш алып барууда анын акыркы мааниси жана чыгармачылык пайдубалы исламдык ыйык жазуу, Курандын негизинде каралуусу керек. Исламдык маданият бул маңызында Курандык маданият. Анын аныктамасы, структурасы, максаты жана ыкмасы. Бул максаттарды жүзөгө ашырууда биздин замандын 7-кылымында Кудайдын Мухаммад пайгамбарды элчи катары жибергендеги мезгилин камтыйт. Бул жалгыз гана мусулман исламдын ыйык китеби аркылуу гана кудуреттүү күч менен байланышарын түшүндүргөн абсолюттуу чындык жөнүндөгү билим эле эмес. Коомдун толук кандуу жашоосунда ошол эле деңгээлде табият дүйнөсү жөнүндөгү идеяны, адамзатты жана башка анын тирүүлүккө жараткандары жөнүндө билим, социалдык, саясий жана экономикалык институттарды, бир сөз менен айтканда, ар бир тармактагы билим жана чыгармачылыкты жокко чыгарууга болбойт. Бул так түшүндүрмө берүүнү билдирбейт жана ар бир багыттагы чыгармачылыкта аталган чакан китепте 114 сүрө же бөлүмдөр сөзмө-сөз келтирилген. Ал бардык маданият жана цивилизация үчүн негизги принциптердин каралганын түшүндүрөт. Мындай ачылышсыз маданият, ислам дини, ислам философиясы, исламдык мыйзамдар, исламдык коом, исламдык саясат же экономика жаралмак эмес.
Мындай ачылышсыз, ошондой эле бул исламдык маданияттын аспектилерин максатты ишке ашырууда Курандык негиз жана жүйө катары кароого болот. Анын келип чыгышындагы окшоштукту жана жүзөгө ашышын эстетикалык көрүнүш катары кароо керек. Анығында исламдык искусство бул Курандык искусство. Мындай аныктама узак убакыттардан бери исламды нон-конформисттик жана консервативдик искусствону танган жана тыюу салган дин катары караган мусулман эместерди таң калтырышы мүмкүн. Ошондой эле уламалардын жана үммөттөрдүн жетекчилиги алдында искусствонун кээ бир формаларында жана түрлөрүндө алардын катышууларын жана жасаган иш-аракеттерин туура эмес түшүнгөн айрым мусулмандарды да таң калтырышы ыктымал. Айрым мусулмандар мындай жетекчиликти исламдык искусствону жетектөө эмес, четке кагуу деп түшүнүшкөн. Мындай көз караштар исламдык искусствонун болгондугун жана анын келип чыгышын жеткиликтүү түшүнбөгөндүк болуп эсептелет. Демек, исламдык искусствонун Курандык экендигин кандай формада, түстө, кыймыл-аракетте, үндө жана багытта кароо керек. Анын чечмеленүүсү 3 деңгээлге негизделет. Биринчи бөлүм. Куран трансценденттүүлүктү же таухидти аныктоочу катары. Куран адамзатына түшкөн ачылыш болуп эсептелет. Адамзаттын кайрадан бир кудайлуулук, башкача айтканда монотеизм доктринасына үйрөтүү үчүн алгачкы убактарда көптөгөн семиттик пайгамбарларга, мисалы Ибрахим, Нух, Муса жана Иса пайгамбарларына Кудайдын аяны түшкөн. Куран уникалдуу, өзгөрүлбөс жана түбөлүк жаратуучу, ошондой эле ааламды жана андагы бардыгын башкаруучу, жалгыз Кудай жөнүндөгү окуунун, бир кудайлуулук доктринасынын жаңыча келтирилиши. Аллах Куранда көрүүгө же сезүү менен кабылдоого мүмкүн болбогон башканын трансценденттүү болумушу катары баяндалган. Ага көз чаптырууга мүмкүн эмес. Ал өзү жетет. Куран 6-сүрө 103 аят. Ага окшош эч ким болбойт. Ал угуучу, көрүүчү. Куран 42-сүрө 11 аят. Ал сүрөттөөгө мүмкүн болбогон чектен тышкары жана кандайдыр бир аны адам түспөлүндө көрсөткөн образдар, баяндоолор, сүрөттөөлөр аркылуу сыпатталууга мүмкүн эмес. Анығында Аллах бул ким, кандай, кайда жана качан деген суроолорго чакырык таштоочу. Ошол гана абсолюттуу бирдейлик жана Аллахтын трансценденттүүлүгү жөнүндөгү идея таухид, башкача айтканда сөзмө-сөз жалгыз экендиги катары белгилүү. Курандык жарыялоо Кудайдын табиятына салыштырмалуу сөзсүз түрдө сезимдик кабылдоо каражаттары аркылуу жаныбар же адам сыяктанган формада же табияттын ар түрдүү символдорундагы Кудайдын образдуу сүрөттөлүшүн жокко чыгарат. Ал гана эмес, Курандык билдирүү исламдык искусствону камтыйт. Биз ислам искусствосундагы бардык иконографияга же исламдык бир кудайлуулукка Курандык доктрина таухид өтө эле таасир бергендигин баамдайбыз. Эгер Кудай ушунчалык адамга окшошпогон, өзүнүн жараткандарынан мыкты болгон болсо, анда бул анын натуралисттик көркөмдөлүшүнө жөн эле тыюу болбостон зарылдык болгон. Анткени ислам өнүгүүгө карата өзүнүн жаңы умтулуусун баштаган. Бул семиттик жанды эстетикалык жактан аягына чейин чыгаруу болгон. Буга алгачкы мезгилде иудаизмдин жолдоочулары жеткен. Яхванын көркөм сүрөтү жөөт пайгамбарлары тарабынан дароо талкууланган. Ошондой эле экинчи насыяттагы Моисейдин мыйзамында да белгилүү болгон. Жада калса Кудайдын ысымынын эмнени түшүндүргөнүн жазуу жактырылган эмес. Анын ордуна 4 тамгадан турган Яхве жана башка аббревиатуралар, ошондой эле жөөт элинин Кудайын символдор аркылуу жазуу кеңири колдонулган. Башка каада салтка эстетикалык таасир берүүнүн натыйжасында келип чыккан грек, рим жана алардын эллинистик тукуму кылымдар бою чыгыштагы көптөгөн семиттик аймактарда өзүнүн аракетин жүргүзгөн жана мындай аракеттерден улам исламда эстетикалык баяндоодогу жаңы ыкмага болгон зарылдык келип чыккан.
Мусулмандар эстетикалык байкоону жана андан рахат алууну аныктай турган коомдук идеологиялык базаны жана структураны бекемдеп, дайыма анын принциптери жөнүндө эскертип турган жаңы эстетикалык ыкмага муктаж болушкан. Искусстводогу мындай чыгармачылык трансценденттик болмушту кабылдоону жана таанууну күчөтүп, эң жогоркунун эркин аткаруу акырында адамзатынын жашоосунда абсолюттук маани маңыз болуп эсептелмек. Ислам эстетикадагы мындай бурулушка жана максатка адамды жана табиятты көркөм сүрөттөгөн каражаттар аркылуу гана жетише алмак эмес. Анткени бул көркөм чыгармаларга сырттан жайбаракат байкоо жүргүзүү аркылуу гана жүзөгө ашып, айтып бүткүс жана элестетүүгө мүмкүн болбогон Аллах өзүнүн жараткандарынан алдаганча айырмалангандыгы тууралуу чындыктын өзүн сезүүгө жана кабылдоого алып келмек. Эстетикалык чыгармачылыкка мындай чакырык алгачкы мезгилдеги мусулмандар тарабынан ташталган. Алар семиттик, византиялык, сасаниттик жол көрсөтүүчүлөр аркылуу белгилүү болгон жүйөлөр жана ыкмалар менен иш алып барган жана ошондой эле эргүү менен зарылык келип чыккандыктан жаңы жүйөлөрдү, материалдарды, ыкмаларды иштеп чыгышкан. Алар тарабынан дүйнөнүн чар тарабында жүзөгө аша турган көркөм чагылдыруунун жаңы формасын түзүү мындан да маанилүү болгон. Анткени Испаниянын батышынан тартып Филиппиндин чыгышына чейин бул чөлкөмдө мусулмандар жана алардын саясий бийлиги дин аркылуу жайылган. Бул жаңы формалар мусулман дүйнөсүндө анын аймактык ар түрдүүлүгүнө байланыштуу тыюу салынбай же кысымга алынбай эстетикалык биримдиктин базасын камсыздаган. Исламдык искусство декларациянын негизинде камтылган «Ла илаха иллаллах» Аллахтан башка кудай жок жана ал адамга табиятка караганда таптакыр башка экендигин түшүндүргөндүгүнүн тескери кесепетин жүзөгө ашырыш керек эле. Бирок бул ошол эле учурда таухиддин, Кудайдын жоктугуна эмес, Кудайдын бар экендигине басым жасаган пайдалуу чен өлчөмдү билдириш керек болчу. Ислам доктринасы үйрөткөн трансценденттүүлүктүн эң жогорку аспекти мүмкүн бул ар бир аспектиде, акыйкаттуулукта, боорукердикте, билимде, сүйүүдө, Кудайдын чексиз экендигинде. Бирок эгер анын көптөгөн атрибуттарын толук санап өтүүгө аракет кылсак, же болбосо ага карата колдонулган атрибуттардын ичинен кайсы бирин баяндай турган болсок, же аны сүрөттөө аракети ийгиликсиз болгон. Анын сапаттары дайыма адамзатынын баяндоосунун жана түшүнүгүнүн чегинен тышкары, башталышыда, аягда жок болгон образ түбөлүктүүлүктү жаратат. Ошондуктан ал искусстводо таухид доктринасын жеткиликтүү бере алат. Бул максатта негизделген структуралар бардык мусулман элдеринин искусствосун мүнөздөйт. Ошол гана түбөлүктүү саймалар өзүнүн гениалдуу ар түрдүүлүгү менен мусулмандардын көркөм чыгармачылыгынын тарыхындагы эстетикалык секирикти камсыздайт. Ушул гана түбөлүк саймалар исламдык билдирүүдөгү ички контентти басып өтө алат. Мусулмандардын искусствосу көп учурларда түбөлүктүү саймалардын же чексиздиктин искусствосу катары аныкталган. Ошондой эле бул эстетикалык баяндоолор арабеска деген аталышта айтылган. Арабеска мусулман элдеринде өздөштүрүлгөн, айрым учурларда сакталган. Бутакталган дизайндын өзгөчө түрү менен эле чектелбеши керек. Бул каллиграфияда колдонулган геометриялык фигуралар жана өсүмдүктөрдүн түспөлүнүн стилине салынган. Жөн эле кайсы бир абстрактуу эки чендик сайма эмес. Арабеска исламдык идеологиянын эстетикалык принциптери менен макулдашкан, өз алдынча структуралык бирдикти билдирет. Арабеска көрүүчүгө мейкиндик мезгилден тышкары жаралган түбөлүктүүлүктү туюм менен сезе билүүнү пайда кылат. Аны менен катар бул сайманын өзү анын чегинен сырткары экендигин билдирген мусулмандардын билдирүүлөрүн маанисиз кылбайт. Бул түбөлүктүү саймаларга сырттан жайбаракат байкоо жүргүзүү аркылуу акыл-эс динчилдикке кайрылат жана искусство диний ишенимди эстетүүнү бекемдейт. Исламдык искусствонун негизин акыл-эстүү чечмелөө. Бул искусствонун образдуу искусстводон баш тартуусуна салыштырмалуу кеңири жайылган адашууларды жана анын абстрактуу саймаларын алмаштырууга көңүл бурууну жокко чыгарат. Мисалы, бул табияттын мусулмандар тарабынан иллюзия катары кароосу жөнүндөгү идеяны белгилейт.
Мусулмандар үчүн табиат бул Кудайдын материалдык жаратуусунун бөлүгү. Адамзат жана жаныбарлар сыяктуу эле ал реалдуу, анык жана керемет. Ошондой эле бул табиат жөнүндөгү исламдык идеяны андан бөлүп карай турган кастык катары кароого болбойт. Мусулман кантип эле Кудайдын жараткандарын кастык катары ойломок эле. Тескерисинче, табиат Куранда адамзатынын колдонуусу жана иштетүүсү үчүн берилген укмуштуу керемет катары сыпатталган. Куран 2-сүрө 29-аят, 78-сүрө 6-16 аяттар, 25-сүрө 47-50 аяттар жана башкалар. Мусулман үчүн табиат ар түрдүүлүгү менен эң сонун жана кооз болсо да, эң жогорку чөйрөнүн эркин же себебин аткаруу үчүн бул болгону анда адамдар аракеттенген театр. Мусулман үчүн Кудай жалгыз жараткан ушул гана эң бийик себеп болуп эсептелет. Аллаху акбар. Бул ишенимди билдирген, кеңири жайылган мусулмандык катуу үн чыгарган сүйүнүч, ыраазычылык жана шыктануу. Ошол эле учурда башка маданияттар жана элдер адамды бардык нерселердин чеги же табиаттын жана коомдун бардык көрүнүштөрүнүн, айрыкча адамдын эркинин жана жүрүм турумунун мыйзам ченемдүүлүгү катары карашы мүмкүн эле. Ал эми мусулмандардын Кудайга көңүл буруусу анын талашсыз трансценденттүүлүгүндө болгон. Ошондой эле исламдык искусствонун максаты Курандын максатына тектеш жана Кудайдын трансценденттүүлүгүн кабылдоону бекемдейт. Таухиддин эстетикалык ачык айкындуулугуна мүнөздөмө. Бул Куран менен исламдык искусствонун ортосун байланыштырган жалгыз гана жол эмес. Ошондой эле ал мусулмандар түбөлүктүүлүктү жана трансценденттүүлүктү сезүү үчүн иштеп чыккан курандык доктрина, таухид талап кылган, барып турган эстетикалык өзгөчөлүк, түбөлүктүүлүктү жана трансценденттүүлүктү туюм аркылуу кабылдоо үчүн бул доктрина канткенде эстетикалык мазмун жана форма аркылуу басым жасай алат. Абстрактуулук. Исламдык искусстводогу чексиз үлгүлөр баарынан мурда абстрактуу. Ошол эле учурда образдуу сүрөттөлүштөр толугу менен жокко чыгарылбайт. Негизинен исламдык искусстводо натуралисттик сүрөттөр чанда кездешет. Жада калса табиаттын образы колдонулган учурда да алар көбүнесе техникалык денатурализацияга жана стилдик өзгөрүүгө дуушар болот. Анткени алар табигый кубулуштардын чыныгы сүрөттөлүшүнө караганда аларды төгүндөгөн натурализмге ылайыкташтырылат. Модулдук структура. Исламдык көркөм чыгармалар искусстводо ири композиция жаратуу үчүн бириккен көптөгөн бөлүктөрдөн жана модулдардан турат. Алардын ар бир модулу бийиктикте жана мыктылыктын чегин өзүнө камтаган субъект болуп эсептелет. Мындан улам аны өзүнө карата таасирдүү жана өз алдынча жетишээрлик бирдик катары кабылдоо жана ошондой эле ири комплекстин маанилүү бөлүгү катары кароого болот. Ыраттуу айкалыштыруу. Үндүн чексиз саймасы, көрүү жана кыймыл-аракет базалык модулдун же алардын кайталанышынын ыраттуулугун күбөлөндүрөт. Балким мындан улам өз алдынча көз каранды болбогон макам жана тектеш болгон өтө ири кошумча айкалышуу калыптанат. Ислам искусствосундагы чыгармаларды ыраттуу болгон эң эле ири айкалыштар эч убакта чакан бирдиктеги, тектештикти жана өзгөчөлүктү жок кылып жибербейт. Анткени алар өзү ал бирдиктерден келип чыккан. Жада калса мындай ири айкалышуулар өз кезегинде андан да ири, татаал айкалыштыкты калыптандырууда. Башка чакан же чоң объекттер менен кайталанышы, түрүн өзгөртүшү, ооштурулушу жана биригиши мүмкүн. Мындан улам чексиз саймалар көптөгөн эстетикалык кызыгуунун борборунда болуп, көпчүлүк карап чыгууда башаты жана соңу болбогон чакан модулдардын, объекттердин жана жүйөлөрдүн ыраттуу айкалыштары кабылдангандай кабылданат. Бир дагы сайманын эстетикалык жактан бир жакка кыйшаюусу же борбордон чыккан чечүүчү жана өнүгүүгө карата кульминациялык илгерилөөдө бирдиктүү чекити болбойт. Анын ордуна исламдык сайма борбордук же сүрөткө тартылган предметке карата чексиз тартылуучу көз караштарга ээ. Ошондой эле ички кабылдоонун режимдерине, баштапкы
же аягында толук бөлүнүүгө чакырык таштайт. Кайталоо. Көркөм объектти чексиздик катары кабылдоону жаратууну колдонуудагы 4-мүнөздөмө бул кайталоонун эң жогорку деңгээли. Исламдык искусствонун кенен айкалышууларындагы саймалардын кайталанышы, структуралык компоненттери жана алардын айкалышуусундагы колдонулган ырааттуулук. Ad infinitum. Башкача айтканда, чексиздик сыяктуу чексиз уланат. Муну менен абстрактуулук күчөйт жана анын жеке компоненттерден турган чен өлчөмү менен бекемделет. Бул саймадагы кайсы бир компоненттин басымдуулук кылышына тоскоолдук жаратат. Динамизм. Исламдык саймалар динамикалуу. Башкача айтканда, сайма убакыттын сыноосунан өтүшү керек. Боаз искусство чыгармаларын мезгилге же мейкиндикке негизделген жаратмандык катары сүрөттөгөн. Ал үчүн убакытка негизделген искусство адабиятты жана музыканы камтыйт. Ал эми мейкиндикке негизделген искусство бул көркөм сүрөт жана архитектура. Бий менен драманы Боаз убактылуу колдонулуучу катары бөлүп, ошондой эле мейкиндиктин элементи катары карайт. Бирок мындай баяндоолор батыш маданиятынын искусствосун классификациялоо үчүн маанилүү болушу мүмкүн. Анткени ал исламдык искусствону түшүнүүдөгү катачылыкты белгилейт. Албетте, мында мезгилдин жана мейкиндиктин үстүрт жана белгилүү аспектилери колдонулган. Мисалы, адабий же музыкалык композиция, эреже катары мезгилдик эстетикалык окуялардын уландысы аркылуу тынчсыздануу менен коштолот. Эгер адабий көркөм чыгарманы алсак, аны жөн гана окуп, же көркөм окууда, же музыканы аткарууга катышууда, же аткарууну угуп жатканда жан дүйнөдө тынчсыздануу жаралат. Айрым учурларда музыкалык дил баяндар партитурадан окулат. Башка жагынан алып караганда, бардык көркөм сүрөт искусствосу жана архитектуралык эстеликтер мейкиндикти колдонот. Аларды жаратууда физикалык мейкиндик жана мейкиндиктин элементтери колдонулат. Мисалы, чекит, сызык, форма жана көлөм. Мындай мүнөздөмөлөрдү сунуштоо менен Боаз көрсөткөндөй, эгер исламдык искусство туура көтөрүлгөн болсо, андан ары аны квалификациялоо зарылчылыгы келип чыгат. Жогоруда эскертилген ички мезгилдик же мейкиндиктик мүнөздөмөлөрдөн сырткары мүнөздөмөлөрдү универсалдуу маани катары бааласак болот. Исламдык искусствонун ар бир чыгармасы өтө төмөн деңгээлдеги туруктуулукту камтыйт жана балким мезгилдик багыттан алып караганда уникалдуу. Анығында исламдык маданиятта көркөм сүрөт искусствосу мейкиндиктин элементтери менен байланышта болгону менен ал мезгилдиктен сырткары туура кабылданбайт. Чексиз саймаларды, аны түзгөн көптөгөн белгилерин эч убакта көз ачып жумганча бир көз караш менен кабылдоого мүмкүн эмес. Ал уландысы аркылуу көз карашты акыл эс менен кабылдоого жана аны ырааттуу түшүнө билүүгө түртөт. Көз караш саймадан саймага, борбордон борборго чейинки эки чектүү сүрөткө өтөт. Архитектуралык эстелик, анын бөлмөлөрү, жолу, куполдук эки дуалдын же эки таяныштын ийилип кошулган төбөсү аркылуу ырааттуу өтүү менен кабылданат. Жада калса имарат же имараттын комплекси алыстан бир бүтүндүүлүк катары кабылданбайт. Бирок талапка ылайык көрөрман анын көптөгөн бөлүктөрүнө жана жайларына өткөндө анын болушун акырындык менен сезет. Ошондой эле көркөм сүрөт өнөрүндө миниатюралар, өз алдынча каармандар же сахналардагы искусстводогу мезгилдик аспектиден алып караганда адабиятта, музыкалык чыгармаларда жана бийде да баскыч-баскыч менен ырааттуу кабылданышы керек. Искусство мейкиндик же мезгилдик аспектиде экендигине карабастан, исламдык көркөм чыгармалар маңызында ырааттуу кабылданат. Кыял же элестетүү сайманын масштабтуу кайталанышын, жада калса плиталарга жайылган саймалар китеп беттериндеги, дуалдагы же фасадтагы түзүлүшүн тереңден түшүнүүгө өбөлгө болот. Бир типтеги архитектуралык чексиз саймаларды иш жүзүндө же кыялда анын үстүртөн алмашылып турушунан, анын мейкиндик жана мезгилдик ырааттуулугунан сырткары толук кабылдоого мүмкүн эмес. Ардалин жана Бахтияр өзүлөрүнүн билдирүүлөрүндө өзгөрүлүп турган архитектура музыкалык композиция сыяктуу деп айтышкан. Ошондой эле жыйынтык бир эле убакта кабылданбайт.
тынчсыздануу менен анын көп сандаган түзүлүшүнөн рахат алган адам гана натыйжада анын бүтүндүгүн түшүнө алат, деп айтышкан. Мындан улам арабесканы талдоочулар айрым учурларда катачылык менен статикалык композиция катары түшүндүргөндөй болушу мүмкүн эмес. Тескерисинче, анын ар бир саймасынын ыраттуу талданышы, компоненттери жана ыраттуу айкалыштары ага баа берүүдө динамикалуу процессти камтыйт. Анын ар бир структурасын түшүнгөндөр үчүн арабеска абдан эле динамикалуу. Көркөм формалардын арасынан эстетикалык жактан активдүү. Мындай көрүнүш өзүнүн аныкталган тажрыйбасы жана жетишкендиги менен искусстводо мезгилдик жана мейкиндик катары кездешүүсү тынчсыздануу менен кабылдоону талап кылат. Татаалдык. Татаал бөлүк бул исламдык искусствону аныктаган 6-чы мүнөздөмө болуп эсептелет. Татаалдык кайсы гана сайма болбосун, анын жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана ошондой эле арабеска көрүүчүнүн көңүлүн бурууда. Көңүлдү сунушталган структуралык бирдиктерге ыклас коюуга бурат. Түз сызык же өзүнчө бөлүнгөн фигура өтө кооз жасалса да, эч убакта исламдык сайманын жалгыз гана иконографиялык материалы болуп эсептелбейт. Ички элементтерди көбөйтүү менен гана жана аткаруудагы татаалдыктын жогорулашы жана ыраттуулук менен чексиз саймаларга динамизм менен импульс берүүгө болот. Тилдер жана арапташуу. Натыйжалуу иш үчүн тилдер маанилүү ролду ойнойт. Мазмун жана окуу программалары мазмундуу болсо да, тилдер өндүрүмдүүлүктү жогорулатуунун куралы болуп саналат. Ошентип, өндүрүмдүүлүктүн куралдары канчалык натыйжалуу болсо, ийгиликке жетүү ыктымалдыгы ошончолук жогору болот. МИИУ бүтүрүүчүлөрдүн мыкты жана натыйжалуу иштешине кепилдик берүү үчүн окууну, өндүрүмдүүлүктү жана алардын ортосундагы иш чөйрөсүн байланыштыруу максатында тил маселесине көп көңүл бурду. Ошондуктан студенттер эне тилдеринен тышкары 2 эл аралык тилде окутулат. Араб жана англис тили. Бул мусулман дүйнөсүндө өкүм сүргөн шартта исламдык билим берүүчү же технологиялык тармактардагы материалдык ресурстарга жетүүгө мүмкүндүк берет. Араб жана англис тилдерин окутууда МИИУ окуу куралдары менен камсыздап, эң заманбап эл аралык ыкмаларды колдонуу менен ислам мазмунун жана көрсөтмөлөрүн сунуштайт. Араб исламдык диний окуунун тили жана мусулмандардын натыйжалуу байланышын камсыз кылат. Англис тили 21-кылымдын башындагы араб жана мусулман дүйнөсүнүн башка тилдериндеги илимий техникалык ресурстар тартыш жана жетишсиз болгон учурдагы илимий техникалык курстарда окутуу тили катары кызмат кылат. Ошентип, студенттер ушул тапта көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө интеллектуалдык, маданий, илимий жана саясий элита менен байланышууга жана өз ара аракеттенүүгө мүмкүнчүлүк алышат. МИИУ бүтүрүүчүлөрү араб жана англис тилдеринде сүйлөшөт жана өз өлкөлөрүндө жигердүү роль ойной алышат. Айкалышкан интеллектуалдык, билим берүү жана натыйжалуу жөндөмдөргө ээ болуу менен алар коомдору жана ишмердүүлүк чөйрөлөрүндө ой жүгүртүүнү жана изилдөө чөйрөлөрүн өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Регионалдык, ошондой эле эл аралык билим берүүчү жана илимий ислам институттары радикалдуу чечим табуу үчүн тилдер жаатындагы умма маселесин чечет деп үмүттөнөбүз. Бул кыйынчылык үммөттүн маданий бузулушуна жана саясий жактан бөлүнүшүнө себеп болду. Эгерде илимий жана билим берүү иш-чаралары улуттун эне тилинде жүргүзүлбөсө, анда анын маданияты жана билими сөзсүз жабыркайт. Билим берүү ресурстары чет элдик жана эл аралык тилдерде сүйлөгөн азчылыктын жетишсиз курамы менен чектелет. Учурда алардын эң негизгиси студенттер үчүн экинчи тил болгон англис тили. Демек, алардын чыгармачыл болушуна жол бербейт. Анткени чыгармачылык эне тилинде гана пайда болот. Үммөт илимий терминдерге бай. Айрыкча физика жана технология жаатында кеңири жайылган эл аралык тилди колдонууда гана билим берүү жана маданият жаатында олуттуу орунду ээлей алат. Бул талапты бардык мусулман элдери үчүн эффективдүү байланыш катары кызмат кылган Курандын тилин колдонуу менен гана канааттандырууга болот. Керек болсо, сабатсыз мусулманда Курандын араб тилин жетиштүү деңгээлде билет. Эгерде бул билим системалуу түрдө иштелип чыкса, анда бул адамдар баалуу эл аралык эне тилине ээ болушат. Бул аларга илимий жана технологиялык материалдарды алууга мүмкүнчүлүк берет.
жана алардын маданиятын жана аң сезимин минималдык чыгым менен байытат. Эгерде алар үчүн жеткиликтүү болсо жана алар башка тилди билүүнүн зарылдыгын сезишсе, анда мусулман элдери Куранды сүйгөндүктөн араб тилин жергиликтүү тилдерине жана сүйлөө диалектилерине кошумча диний, билим берүүчү жана илимий эне тили катары кабыл алуудан баш тартпайт. Арабтар жана мусулмандар эмне кылышы керек? Алардын арабташуу тажрыйбасы жана өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы жөнүндө ой жүгүртүп, ар бир жаңы илимий кошумчаларды, айрыкча физика жана технология жаатындагы илимдерди тырышчаактык менен жана тез которуп берүүсү зарыл. Жапония, Россия, Кытай, Германия, АКШ жана башка өлкөлөрдө ушундай тажрыйба бар. Араб тилине которуунун эң маанилүү приоритеттүү багыттарынын бири илимий жана техникалык мезгилдүү басылмалар, алар аркылуу жаңы материалдар алгач бардык тармактарда пайда болот. Которулган нуска билим берүү жана илимий мекемелерде жана коомдук китепканаларда оңой жеткиликтүү болушу керек. Анткени илимий артыкчылыктарга жетишкен өлкөлөрдө технология тез өнүгүп жатат. Котормо, жарыялоо жана илимий журналдарда жана башка сабактарда жарыяланган жаңы басылмаларды натыйжалуу жайылтуу үчүн институттарды түзүү чыгымы көптөгөн мусулман борборлорундагы ири университеттердин баасынан аз болот. Илимий билим араб тилинде жеткиликтүү болгондо, анын изилдөөгө жана андагы диний, маданий, илимий жана технологиялык материалдарды окууга талап көбүрөөк болот. Котормо бизнеске айланат жана тапшырмалар рекорддук мөөнөттө аткарылат. Мектептин жана университеттин билим берүү тили катары араб тилин колдонуу жөнөкөй жана натыйжалуу болот. Жана аны колдонууга каршы болгон бардык каршы пикирлерди четке кагат. Адатта бул аргументтер укмуштуудай формада сүйлөө жөндөмүнө ээ болгон тилге каршы эмес. Эл аралык тилдерде жана азыркы учурдагы активдүү элдердин тилдеринде эле жаңы илимий материалдар менен бекемделбегендигине каршы. Илимий котормолордун агымы менен терминология көйгөйү өзүнүн өзү жок болот. Стандарттык терминология жарыялоо жана колдонуу менен алга ачылат. Мындай ийгиликке бардык академиялардын катышуусу менен тил академиясын түзүү, котормо, арабизация жана стандарттуу терминологияны бекемдөө үчүн биргелешкен күч-аракеттерди жумшап, деструктивдүү мотивдери бар, чет элдик жана колониялык кызыкчылыктарды чагылдырган же жергиликтүү биас көз караштарынан жана изоляционисттик тенденциялардан бошонуу аркылуу ишке ашырса болот. Экинчи бөлүм. Куран көркөм үлгү катары. Исламдык искусство курандык идеологиядан сырткары, ал курандык маанисинде мусулман элдеринин ыйык жазуусу, ошондой эле эстетикалык чыгармачылыкта биринчи жана башкы үлгү. Куран исламдык искусстводогу алгачкы чыгарма катары сүрөттөлөт. Бирок муну мусулман эместер көп ирет кайталагандай. Куранды пайгамбар Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам адабий генийлигинин чыгармачылыгы катары кабылдоого болбойт. Мусулмандар мындай көз карашты четке кагат. Тескерисинче мусулмандар ыйык жазууну өзүнүн формасы, мааниси, түзүлүшү жана ошондой эле идеясы боюнча диний деп эсептешет. Мухаммад пайгамбарга гана Кудайдын сөзү ачылган жана Кудай тарабынан ага гана так айтылгандардын азыркы мезгилдеги тартиби аяттарда жана сүрөлөрдө берилген. Курандын бул мааниси менен формасы биз жогоруда токтолгон бардык айырмаланган өзгөчөлүктөрдү камтыган исламдык искусствонун чексиз саймалары үчүн мүнөздүү болуп эсептелет. Куран өзү чексиз түзүлүштүн эң мыкты үлгүсү болуп саналып, адабияттын, көркөм сүрөт искусствосунун, алардын жаралышында жана архитектуралык эстеликтерде, жада калса үн искусствосунун жана кыймыл-аракеттин келечегине таасир этиши керек болчу. Адабий чыгарма катары Куран поэтикалык жактан уккан жана окуган мусулмандарга эстетикалык жана эмоциялык жактан күчтүү таасир берген. Жаңы динге карата кайрылуулар маңызында анын кырааты менен айтуудагы эстетикалык күчү аркылуу болгон жана көп учурда аны угуу ый менен айрым учурларда жада калса адам өлүмү менен коштолгон. Жада калса мусулман эместер анын адабий эң мыктылыгына таң калышкан. Курандын кайталангыс мыктылыгы күчсүздөндүрүүчү күч катары белгиленген. Бирок анын чечендикке ылайык келбей тургандыгы
бардык искусство үчүн үлгү болушуна жолтоо боло алган жок. Ислам искусствосуна болгон мындай салым кылымдар бою көптөгөн элдердин маданиятынан алынган сан жеткис көркөм жүйөлөр менен ыкмалардын колдонулушун жана аларды кабылдоону калыптаган. Биринчиден, реалистик же натуралистик сүрөттөрдү бөлүүнүн ордуна адабий уюшулгандыктын принцибинде аңгеме катары баяндоодон Куран баш тартууну күбөлөндүрөт. Куран айрым окуяларга басым жасоону сегменттардык катары карайт. Эгер окурман тарых же каармандар менен тааныш болсо, ага кайталап эскертет. Негизги максат аңгеме катары баяндоо эмес, дидактикалык жана үлгү болгудай насыяттуулук. Чыгарманын өтө эле иреттүүлүгү узун, ачык айкын мединалык сүрө башталышына жакын жана кыска, өтө эле поэтикалык меккандык сүрө аягына жакын. Ошондой эле Курандын руханий сапатына өзүнүн салымын кошот. Сүрөлөр окурманды ачык эле көрүнгөн карама-каршылыктардын уландысы же драмалык шаттанган маанай аркылуу жетелебейт. Аяттар жана сүрөлөр сөзсүз түрдө угуучуда конкреттүү маанайды жаратпастан сезимдүүлүккө тартат. Экинчиден, Куран исламдык искусствонун чыгармасы катары өз алдынча жетишээрлик сегмент катары өз-өзүнө таянган адабий модулдарга бөлүнөт. Сүрөлөр менен аяттар. Алардын ар бири өзүнөн мурда же кийин айтылгандарга карабай толук бүткөн же жыйынтыкталган болуп эсептелет. Модулдар атайын ырааттуулук талап кылгандай азыраак же таптакыр эле системалык байланышта эмес. Куранды кырааты менен айтуу учурундагы тыным ар башка модулдардын музыкалык так аткарылуусун камсыздайт. Үчүнчүдөн, кеңири түзүлүштү же ырааттуу айкалыштарды калыптандыруу үчүн Курандын саптары биригет. Бул кыска бөлүмдөрдөн же узун бөлүктөрдөн турушу мүмкүн. Мисалы, 10 аят ушурду түзсө, бир катар ушурдун секциялары рупту же 4/1 бөлүктү түзөт. 4/1 бөлүк биригип хизбти калыптандырат. 2 ахзаб хизбтин көптүк саны, жузду түзөт, бөлүк. Жана 30 ажза жуздун көптүк саны. Куранда толугу менен камтылган. Жада калса аяттардын модулу өз кезегинде аяк ташында уйкаштыкка жана үндөштүккө бөлүнөт. Бул саптардын айкалыштары үчүн тынымдын орду өзгөрүлөт, бирок андан мааниси өзгөрүлбөйт. Куранды окуу, эгер алар 2 же андан көп сүрөлөрдөн тургандыгына карабастан сүрөнүн аякташы менен бүтөт, же ар бир саптын же саптардын тобунан кийин токтойт. Мусулман ма таяссара, жеңил болгонун окуйт же угат. Башкача айтканда, ошол конкреттүү убакта окуу жана угуу үчүн ал жеңил болгонуна карабайт. Мындан улам Курандын сүрөлөрүнүн кырааты менен айтылышында алдын ала калыптанган улангандык, созулгандык же башаты менен соңу болбойт. Ал толук өнүккөндөй же бүткөндөй таасир калтырбайт. Төртүнчү өзгөчөлүктү ислам маданиятынын бардык искусствосунда кезиктирүүгө болот. Бул Курандык биринчи, баштапкы образга теңдеш болгон кайталанган каражаттардын көптүгү. Куранда үндүк жана метрикалык кайталоолор, поэтикалык каражаттар байма-бай кездешет. Көп жолу кездешкен мисалдарга кошумча соңундагы бир же өтө татаал уйкаштыктарды атасак болот. Ошондой эле Курандын саптарын ичинде да көптөгөн уйкаштыктар камтылат. Метрикалык бирдиктин кайталанышы жана ошондой эле үндүү жана каткалаң үнсүздөрдүн байма-бай кайталанышы бул пайгамбарлык ачылышты поэтикалык жактан жандандырат. Фразалар жана саптар дидактикалык жана эстетикалык жактан күчтөндүрүү үчүн кайра-кайра кайталанат. Идеялардын кайталанышы жана кептин түрү чечендиктин элементи же балага карата сыпатталат. Ушул гана уйкаштыктагы чечендик мусулмандарда аныгында Курандын керемет жаралгандыгын жана жыйынтыгында түбөлүк Кудай сөзү болуп эсептелгендиги жөнүндөгү аргументти негиздеген. Ислам маданиятынын көркөм сүрөт искусствосундагы белгилүү 5-чи мүнөздөмө бул мезгилдигине жараша тынчсыздануунун зарылдыгын ыйык Курандан кездештирүүгө болот. Анткени бардык адабий чыгармалар мезгилдин искусствосу болуп саналат. Бул жагдайдан алып караганда, балким бардык исламдык искусстводо кабылдоонун жана баалоонун ырааттуу процесси бар. Ал башкы жеткен чекке жана кийинки бүтүмгө каршы турат. Толук беримдик, алсыздай таасир калтырат жана окурман же угарман анын бир бүтүндүүлүк маанисине ар бир бөлүнгөн бөлүмдөрүнө тынчсыздануу менен гана жете алат. Мусулман элдеринин искусствосундагы 6-чы мүнөздөмө татаалдык. Бул Курандан кийин теңдеш катары жүйөлөштүрүлгөн. Параллелизм, антитеза, чечендик кайталоо,
метафора, салыштыруу жана аллегория Курандагы татаалдыкты жана сөздүк байлыкты камсыздаган көптөгөн поэтикалык мисалдардын айрымдары гана. Бул элементтерди көбөйтүү аны уккандарды же андан үзүндү окугандарды анын мыктылыгына жана ачык айкын таасирдүүлүгүнө суктантат. Үчүнчү бөлүм. Куран көркөм иконография катары. Куран ислам цивилизациясын идеология менен гана камсыздабастан, анын искусствосунда баяндалган биринчи жана көркөм мазмундагы жана формадагы өтө маанилүү үлгүнү, аны менен катар исламдык искусствонун жанры үчүн эң маанилүү материалды көрсөттү. 7-кылымдагы семиттик мусулман жолдоочуларынын чеберчилиги жана адабий таасирдүүлүгү мурдагы каада-салттардан жакшы белгилүү. Алардын адабий чыгармачылыктагы артыкчылыгы менен кызыкчылыгынын натыйжасында семиттик элдерде жазуу искусствосу алгачкы баскычта өнүккөн. Жазуу миңдеген жылдар бою исламга чейинки Месопотамиялык маданиятта көркөм сүрөт искусствосунун компоненти катары колдонулуп келген. Жазууларды коштогон топтор шумерлердин, вавилондуктардын, ассирийлердин жана башка элдердин статуяларында жана көптөгөн жалпак нерсенин бетине түшүрүлгөн скульптуралык көркөм сүрөттөрдөн табылган. Балким бул исламга чейинки каллиграфиялык кошуулар биринчи кезекте баяндап жазуу болгондур. Анткени кат визуалдык образдын маанисин түшүндүрүү үчүн акыл эстүү коштоо катары колдонулган. Көркөм чыгармаларды жазууну мындай колдонууну византиялык искусство уланткан. Балким жазуу жана каллиграфия исламдын келиши менен аларды жөн эле талаш тартыш жараткан эстетикалык символдорго жана көркөм сүрөт материалдарына айланткан терең метаморфозага тушуктурмак. Кокустуктан эмес, дал ушундай өнүгүү келип чыкмак. Башкача айтканда, муну мусулмандардын жүрүм-турумуна жана эстетикалык сезиминдеги негизги курандык таасирдин дагы бир ченеми катары кароого болот. Мусулмандар үчүн искусствонун максаты жалгыз трансценденттүү Кудай тууралуу эскертүү жана ал жөнүндө ой жүгүртүүдө элдерди кулунда жогорку бийлик укугу бар киши катары багыттоо болгон. Бул максатка жетүүдө ыйык Курандын үзүндүлөрүнүн поэтикалык жактан суктандырарлык болгондугунан башка ылайыктуу каражат табылган эмес. Бирок Кудай аныгында элестетүүлөрдөн жана табияттан сырткары Мухаммад пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам ачылган. Анын сөзүндө байкоочуларга жана диний трансценденттүүлүктү бузуп алуудан коркпогон угуучуларга ал өзү жөнүндө эскертүүнү камтыйт. Мындан улам бул баяндоочу материал исламдык искусствонун чыгармалары үчүн артыкчылыктуу. Биздин заманга чейинки 7-кылымда мындай тенденция пайда боло баштагандыгын Иерусалимдеги Аска куполу мечитиндеги жасалгалардан даана байкоого болот. Декоративдик жасалгалоолорго өтө бай, Курандын үзүндүлөрүн камтыган бул эстелик 691-жылдары Амияттык халиф Абдул-Малик тарабынан тургузулган. Анда үзгүлтүксүз жана курандык баяндоолорду кеңири колдонуу аркылуу мусулман элдеринин искусствосунун объекти ар дайым таухид жөнүндө эскертип турууну көздөгөн. Таасирдүүлүктү жүзөгө ашыруу, жакшыртуу жана максатка ылайыкташтыруунун натыйжасында курандык визуалдык жана талаш тартыш жараткан жүйөлөрдүн аркасында исламдык сыйынуу менен анын искусствосуна ылайык болгон өтө бай таасир келип чыккан. Алар өтө тездик менен араб алфавитинин өнүгүүсүн, жогорку деңгээлдеги ийкемдүү чогулуштардын түрүн, укмуштай жыйылган мүнөздүк стилдерди жана көркөм чыгармалардагы каллиграфиялык материалдардын кеңири колдонулушун камтыган. Курандык үзүндүлөрдү искусстводо колдонуу чеберчиликсиз, кастарлоосуз жана кемтиксиз болмоюнча жүзөгө ашкан эмес. Ошондуктан кооздолгон жазуунун искусствосу же каллиграфия алгачкы мусулмандарда таң калтырарлык тездик менен өнүккөн. Эч кандай исламга чейинки же пост-исламдык каллиграфия тез жазууну, ийкемдүүлүктү, ошондой эле араб жазуусунда талап кылынган тактыкты талап кылган эмес. Узартуу же кыскартуу, бийиктигине жана капталына карай чыгып кетүү кездешкен. Анткени кат көп сандаган, ар түрдүү формада жана ченде болгон. Каттын көптөгөн стили өз алдынча же каллиграфиялык сүрөттөр менен жуурулушкан. Ойлоп тапкан бардык түрлөрдөгү жазуудан бурчтуу же тегеректелгендери мусулман элдерине таандык. Азыркы мезгилдеги мусулман дүйнөсүндөгү эң кызыктуу эстетикалык жетишкендиктердин айрымдары аныгында ушул эң эле
белгилүү болгон мусулман элдеринин көркөм объектисинин айланасында өнүгүүнүн болуп жаткандыгында. Анткени мусулмандын ар бир кыймыл-аракети жана ой толгоосу диний өзгөчөлүктү же умтулууну алып жүрөт жана кооздугу үчүн бардык мүмкүн болгон нерселерге Кудай сөзүн кошуу өзүнчө схема катары калыптанган. Ал эми ар бир угуучу жана көрүүчү тажрыйба бул каалаган максат болуп эсептелет. Ислам тарыхынын ар бир 100 жылдыгында жана мусулман дүйнөсүнүн булуң бурчунда Курандын үзүндүлөрү диний маанидеги предметтерде эле эмес, кездемелерде, буюм тайымдарда, тейлөөдө колдонулган идиш-аяктарда, сандыктарда жана эмеректерде, дуалдарда жана имараттарда, жада калса тамак бышыруучу идиштерге чейин кооздоочу элемент катары колдонулган. Алар кеңири жайылган жана адабият менен вокалдык искусстводо көрүнүктүү орунду ээлейт. Кооз каллиграфия менен Курандын үзүндүлөрүнүн биргеликте чагылышы исламдык искусстводогу чыгармаларда Курандын таасирин эле жаратпастан Курандык эстетикалык багытка үндөйт. Жада калса жазууларда ыйык жазуудан үзүндүлөрдү келтиргенде насыяттуу, такыбалык, макалдар, Кудайдын, пайгамбардын ысмы же динчилдерге чейин ырааттуу түзүлүштү берүүдө, камкорчулук же сүрөтчүлөр араб жазуусунун эң сонун иллюстрациялык үлгүсүнө жана образына өзгөчө көңүл бурушкан. Рабаттан Минданого, Канодон Самартканга чейин Курандын үзүндүлөрүнүн араб тилинде гана жазылышы искусстводогу ардактоого татыктуу элемент болуп калды. Дүйнөлүк искусствонун бир дагы эстетикалык каада салттарында каллиграфия менен бир дагы китеп мындай чечүүчү ролду ойногон эмес. Акыркы жылдарда көптөгөн окумуштуулар исламдык искусствонун символикалык табиятын жазышкан. Алардын айрымдары мусулман эмес, башкалары мусулмандар. Бирок эки жагдайда тең алар батыш чөлкөмүндө туулган жана батыштык чөйрөдө билим алышкан. Исламдык символикалык искусствого карата алардын берген аныктамасы жалпы кабылданган. Искусство бул поэзиядагы, түстөгү, түс сызыктардагы, түрлөрдөгү, добуштагы, кыймыл-аракеттеги жана башкалардагы абстрактуу идеяны түшүндүрүү гана эмес. Мындай мааниден алып караганда, албетте бардык искусство символикалуу. Бул авторлордун айтымында исламдык искусство символикалык жактан маанилүү. Алар үчүн исламдык искусстводо колдонулган форма, фигура, объект, сцена жана жада калса тамгалар же сандар жашыруун, башкача айтканда батыний маанини камтыйт. Мандала сыяктуу фалликалык колонна же кудайлардын антропоморфтук образдары индустарда өзгөчө мааниге ээ. Ал эми христиандар үчүн Христостун статуясы жана ал керилген чырым маанилүү. Алардын мындай аргументтеринен улам көптөгөн маанини чагылдырган, көрүүчүлөр кабылдаган маанилүү исламдык символдордун белгилүүлүгү келип чыгат. Бирок бул окумуштуулар келтирген жүйөлөр жана символдор исламдык маданият үчүн спецификалык жана эстетикалык жактан акыл эстүү баа берүүдө айрым башка көркөм каада салттарга окшош. Мечиттин төбөсүн, башкача айтканда куполун, асмандын төбөсү катары кароо керек. Килемдин дал ортосундагы медаль асманга чыгуучу образ. Кол менен көк түстөгү жасалгылоо менен андагы сүрөттөр учу кыйырсыз чексиздикте. Кудайды билдирген символ башкаруучунун ысмы жазылган эпиграфиялык жасалгылоо мамлекеттик макамдын символикалык позициясы же Аллахтын сезилүүсү болуп эсептелет. Жада калса боштук же вакуум трансценденттүү Кудайдын символу жана ошондой эле анын бардык нерселерде болгондугу катары каралат. Мунун баары исламдык искусствонун жана анын абстракттык сапатына символиканын антагонисттик маңызын сөзмө-сөз каттоо. Исламдык искусство трансценденттик чөйрө жөнүндө бардык элестетүүлөрдөн баш тарткан жана аларды айыптаган семиттик чөйрөдө келип чыккан жана өнүккөн. Таухид идеологиясына негизделген бул искусстводо табият менен Кудайдын ортосундагы байланышты элестетүү эстетикалык жактан реалдуу көрүнмөк эмес. Анткени Аллах менен объекттердин жана башка нерселердин мындай байланышы ширк же ассоцианизм болмок. Жана бул жүзөгө ашууда исламда өтө эле жек көрүнгөн башкы күнөө болуп эсептелмек. Мындай ынаным жана өбөлгө динде жана ислам маданиятында уникалдуу символикалык сапатты жаратты. Жада калса исламдагы жөрөлгөлөр маңызында символикалуулукка караганда функционалдуу экендиги көп ирет баса белгиленген. Азан айтып, сыйынууга чакырууда жада калса мунарадагы символикалык добуш же визуалдык элемент болуп эсептелбейт. Демек, мындан улам бул
мусулмандарды белгиленген убакта сыйынууга чакыруучу акт жана андагы архитектуралык бөлүк. Бул актты жеңилдетүү үчүн колдонулат. Мечиттин михрабы, кооздук жана башка нерселер үчүн жасалган дуалдагы оюгу сыйынуучулар үчүн өзгөчө ардакталбайт жана мечиттин башка бөлүктөрүнө салыштырмалуу бул бөлүгү анчалык ыйык болуп эсептелбейт. Толук эмес жарым айды мусулман эместер ислам менен байланыштырышат. Бирок ал ислам маданиятында ишенимдин визуалдык символу катары эч кандай деле маани бербейт. Бул болгону Осман армиясынын эмблемасы. Аны европалыктар катачылык менен ислам дининин символу катары эсептеп алышкан. Анткени чырым алгачкы убактарда эле христиандардын символу катары кабылдангандыктан, алардын символуна салыштырмалуу ислам жарым айды кабыл алган деген шашылыш тыянак чыгарышкан. Бул далилдер исламдык искусствону изилдеген мусулман эмес жана мусулман окумуштууларга белгилүү экендиги шексиз. Бирок окумуштуулардын бул искусствону чечмелөөдө башка маданият менен туура келбегендей аракет жасашканы таң калтырарлык. Алардын жактоочуларынын исламдык искусствонун эстетикалык маанисин мындай түшүндүрүүсүндө кийинки божомолдор жардам болот. Божомолдордун бирөөсүндө бул авторлордун батыштык чечмелөөлөргө ушунчалык баш оту менен кирип алгандыгы, эгер бул мурунтан жаңылыш алынган цивилизациялык пикирлер экендиги мүмкүн болсо да, кеп ислам искусствосу жөнүндө болгондо алар үчүн кыйынчылык жаралгандыгы. Тилекке каршы христиандык европалык искусствону чечмелөөдөгү дал келген өбөлгөлөр исламдык искусствонун чөйрөсүнөн алынгандай. Анткени аларга туура келбегени ачык эле көрүнүп турат. Качан гана салыштырмалуу жана маданий изилдөөлөрдү толук же исламдык искусствону өзүнчө караганда, албетте мунун баары сөзсүз түрдө өтө кылдаттыкты, терең билимдин болушун жана кошо тынчсыздануунун зарылдыгын айгинелейт. Экинчи себеп исламдык искусствонун символдорунун чечмеленишинин акыркы жарыялоолорунун басымдуулук кылышында, искусствонун тарыхында жана эстетикада батыштан билим алган жана ал жакта туулган окумуштуулар басымдуулук кылат. Бул бөлүк мусулмандар тарабынан өтө эле төмөн баалангандыктан, анын чегине чыккан таланттардын аз болгондугуна байланыштуу башка диний маданий тараптардын аны өздөштүрүүсүнө алып келген. Мындан сырткары мусулман дүйнөсүнүн окуу жайларында, университеттерде жана колледждерде искусствонун тарыхы жана эстетикасы боюнча изилдөөлөрдү кеңири жүргүзүүгө мусулмандар кенебестик менен мамиле жасашкан. Ал эми бул дисциплинага кызыккан мусулмандардын дээрлик баары батыш мекемелеринин искусствону баалоодо батыштык принципти колдонууну үйрөнгөн окутуучулардын таасири алдында даярдыктан өтүшкөн. Исламдык искусствонун символикалык маанисин сөзмө-сөз кошумча жазуу, ага гана таандык болгон абстракттык сапатка карама-каршы келиши үчүнчү себеп. Исламдагы мындай мистикалык агым суфизмдин таасири. Мистицизм диндин ички тажрыйбасын күчтөндүргөндөн сырткары, бул доктрина же диндин мистикалык, эзотерикалык жана магиялык сапатын белгилейт. Мындай идеялар исламдагы мистикалык ойлорго, ошондой эле христиандык, индуизм, жайнизм, иудаизм жана башка диний каада-салттарга туура келет. Мистиктер айрыкча тамгаларга, сөздөргө жана фразаларга, ошондой эле визуалдык жүйөлөрдүн жана образдардын баарынын жашыруун маанисин үйрөнүүгө далалат кылышкан. Алар ар түрдүү жолдор менен кудуреттүүлүккө жетүүгө умтулушуп, жалпы кабылданган исламды айырмалаган белгини, трансценденттүү жана табигый чөйрөнүн ортосундагы чекти так сактоону ойлонушкандай эмес. Исламдын тарыхында мындай идеялардын болгондугун жана айрым оккульттук иштердин иш жүзүндө жайылгандыгын, акырында аларды чечмелөөгө алып келгендигин эч ким жокко чыгара албайт. Балким ислам искусствосу катары белгилүү болгон феноменди түшүндүрүүдө бул далилдерди ашыра айтуунун кажети жоктур. Бирок мистиктер суфизмди жараткан Мухаммад пайгамбардын өзү болгондугун далилдөөгө аракеттенишкен. Качан гана пайгамбар өлгөндөн 100 жылдан кийин кыймыл кандайдыр бир статикалык мааниге ээ болгон. Исламдык тарыхтын белгилүү бир мезгилинде анын кеңири таанылышы келип чыгуусу исламдык искусствонун бүткүл тарыхын түшүндүрүүдө колдонулбашы керек. Уникалдуу исламдык искусствонун болгондугу хижрадан кийинки 100 жылдыктын убагында суфилик таасирдин кеңири тарашы менен коштолгондугу ачык эле белгилүү болгон. Иерусалимдеги Абдел-Малик курган асканын чокусу, Куббат ас-Сахра мечитинде исламдык искусствонун мүнөздөмөлөрүнүн бардыгы
Kurandык искусствону түзгөндүгү жана суфизм кеңири жайылып, исламдык искусствонун символдорун өзүнүн сөзмө-сөз чечмелегенине чейин болгондугу шек жаратпайт. Асканын чокусу албетте исламдык идеологиянын мистикалык чыгармачылыгы болуп эсептелген эмес. Мындан улам ал ислам менен макулдукта, эстетикалык жактан ылайыктуу түшүндүрүлүшү керек. Айрым мистикалык топтордун диний жана социалдык жактан ашыкча апыртып жиберүүсү мусулман дүйнөсүнүн булуң бурчунда суфизмге кадыр бар калып келген эмес. Исламдык модернисттер мындай чектелген ички тенденцияны мусулман элдерин ички жана тышкы күчтөрдүн колунда кулга айландыруунун жана жок кылуунун башкы себептеринин бири катары карайт. Такыбалыкка өзгөчө көңүл бурууда жеке жана жамааттык ийгиликке, өнүгүүгө, бакубаттуулукка салттуу исламдык колдоонун аркасында гана жетишкен. Мындай ашыкча апыртып баа берүү дин жана дунь, дин жана тынчтыктын ортосундагы биргелешкен аракетке болгон умтулууну солгундаткан жана анын ордуна өлгөндөн кийинки жашоо тууралуу апыртылган түйшүктү жараткан. Эрежеге ылайык мистицизмге каршы болгон исламдык реформа менен кайра жаралуу кыймылы жакында эле түзүлгөн жана мусулман үммөттөрүнүн жетекчилиги дээрлик мистикага каршы чыккандар. Бирок мусулмандык дүйнөдө жашагандардын дээрлик басымдуу бөлүгү мистикалык бир туугандыкты жактоочулар болуп эсептелбейт. Жана бул уюмдар алардын ишмердүүлүгү айрым күмөн саноолор менен мусулман дүйнөсүнө кошулса да, исламдык мистикалык кыймыл таптакыр жок болгон деп айтуу жаңылыштык болмок. Бирок суфизм бийлиги монголдук жана чырымдык, башкача айтканда крестовой жүрүштөрдөн кийин талкаланган элдерди бийлеген жана алардын бийлигин ого бетер алсыздандырууда өзүнүн таасирин тийгизген. Ошондой эле саясий жактан талкалануусун күчөткөндүгү учурда бардык жерде айкын эмес экендиги апыртуу болуп эсептелбейт. Аныгында реалдуу коомчулукта же илимий кызыкчылыктагы чөйрөдө, изилдөөлөрдө же жарыялоолордо болбосун биринчи кезекте суфизм Европа жана Америкада гүлдөп өнүгөт. Ошол жактарда гана мусулмандык суфизм ырайымдуулукту табат жана бийликке ээ болот. Бул жерлерде гана батыштын жашоочулары өзүнүн мурдагы диний каада салттарынан таптакыр ажыраган. Ал эми алардын арасындагы диний туңгуюкка кабылгандар исламдык мистицизмдин экстатикалык, экзотикалык практикасына кызыктар болушкан жана анын басымын ички руханий дүйнөсүндө колдошкон. Христиандык жана иудейлик мистицизмдеги жашыруун себеп батыштын жашоочулары үчүн исламдагы мистикалык элементтерге көпүрө катары кызмат кылат. Иш жүзүндөгү акыркы 10 жылдыкта исламга кайрылган англосактардын басымдуу бөлүгү суфизмдик кыймылдардын таасири алдында исламга өтүшкөн. Исламдык искусствонун символдорунун чечмеленишин тизмектеген эмгектердин авторлору негизинен ушул ак топтогу жогорку коомдон жана батыштан билим алган, динди жаңыдан кабыл алгандар же алардын батыштык мусулман эмес кесиптештеринин арасынан чыккандар. Акыркы мезгилдердеги символдордун мистикалык сөзмө-сөз чечмеленишиндеги эмгектер эстетикалык аң сезимге өтө терең тизмектелген мусулман элдеринин чыгармалары абстракцияга карама-каршы келет. Алар ошондой эле кандай гана колдонууда болбосун исламдык жек көрүүчүлүккө тушагат. Анткени алар эң сонун имманенттүүлүккө басым жасап, эң сонун трансценденттүүлүктүн беделин түшүрөт. Бирок алар батыш окумуштууларын өзүнө тартышы мүмкүн. Анткени ислам искусствосунун ички ырааттуу чечмелениши алардын ар тараптуу керектөөсүн канааттандырбайт. Ислам искусствосунун жеткиликтүү теориясы болуп, өзүнүн өбөлгөлөрүн далилдеген, динге жана ички маданиятка башка каада салттарды таңуулабаган теория болуп эсептелет. Ал ошондой эле бул маданиятка тиешеси бар, негизги болбогон же кокусунан келип чыккан элементтерге эмес, белгилүү болгон өтө маанилүүлүккө негизделет. Мындай талапты эске алуу менен ыйык Куран эстетикалык жаратмандык үчүн шыктануунун даяр жана акыл эстүү булагын берет. Куран ислам маданиятынын башка аспектилеринде кандай таасирдүү болсо, искусство үчүн да ошондой эле таасирде. Куран Кудайдан түшкөн билдирүүнү эстетикалык жактан баяндайт жана анда адабий формада мүнөздүү болгон 6 өзгөчөлүк менен маанини күбөлөндүрөт. Ал жада калса искусствону сүрөттөөдө көбүрөөк мааниге ээ болгон өзүнүн жеке баяндоолорун жана объект катары үзүндүлөрүн келтирген. Мындан улам исламдык искусство чындыгында Курандык искусство катары белгиленүүгө тийиш.
Ислам цивилизациясынын искусствосу. Исмаил Раджи Аль-Фаруқи. Которгон Жалилова. Китептин редактору Беделбек кызы Вера. Бул китеп жалпы окурмандарга, ислам динине кызыккандарга, ислам динин изилдегендерге өтө пайдалуу. Бул китептин өзгөчөлүгү исламга болгон жаңы көз карашты сунуштайт. Мусулмандарды калыптанып калган эски көрүнүштөрдөн арылтып, чыныгы ийгиликке жеткире турган жолдорду чагылдырат. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталган. Киришүү. Ислам ойлору эл аралык институтунун көрүнүктүү окумуштоосу Исмаил Аль-Фарукинин «Ислам цивилизациясынын искусствосу» деген эмгегин окурмандарга сунуштайт. Аталган эмгек алгач 1986-жылы Исмаил Аль-Фаруки менен Луис Ламия Аль-Фарукинин «Исламдагы маданий карта» аталышындагы китебинин 8-бөлүмү катары жарыкка чыгып, исламдын бардык көз карашын, анын ишенимин, каада салтын, институттарын жана анын дүйнөдөгү ордун чагылдырган монументалдык жана негизги бөлүк болуп эсептелген. Картадагы иллюстрациялардан сырткары бардык көркөм сүрөттөр толукталган жана түп нуска болуп эсептелбейт. Эгер текстте бөлүмдөргө карата айтылса, анда алар эмгектин түп нускасында болушу шарт. Профессор Исмаил Раджи Аль-Фаруки Америка-палестиналык философ, жазуучу жана салыштырмалуу дин таануу багытындагы белгилүү адис. Азыркы мезгилдеги исламды изилдеген окумуштуунун илимий жетишкендиги изилдөөлөрүндө бардык багытты. Анын ичинде динди үйрөнүү, ислам ойлору, илимге туура акмаларды колдонуу, тарых, маданият, билим, эл аралык конфессиялык диалогдор, эстетика, этика, саясат, экономика жана илимди камтыган. Исмаил Аль-Фаруки 20-кылымдагы мусулман окумуштууларынын арасында көрүнүктүү илимпоз экендиги талашсыз. Ал өзүнүн бул эмгегинде исламдын бүткүл дүйнөгө жиберилиши жана мааниси, таухид, башкача айтканда Кудайдын жалгыздыгы аркылуу анын маңызы болуп эсептелерин жана исламдык цивилизациянын бөлүнүшүн аныктаган негизги принциптерди сунуштайт. 1981-жылы негизделген Ислам ойлору эл аралык институтунун исламдык таанып билүүгө, баалуулуктарга жана принциптерге негизделген илимий иш-аракеттерге көмөктөшүүдө маанилүү борбор катары иш алып барат. Институттагы илимий изилдөөлөрдүн программалары, семинарлар жана конференциялар акыркы 30 жылдын аралыгында 400дөн ашуун эмгектердин англис жана араб тилдеринде басылып чыгышына өбөлгө болду. Алардын айрымдары дүйнөдөгү негизги тилдерге которулду. Анас Аш-Шейх Али, илимий кеңешчи. Ислам ойлору эл аралык институтунун Лондондогу кеңсеси. Ислам цивилизациясынын искусствосу. Ислам цивилизациясындагы ар кыл көрүнүштөр менен иш алып барууда анын акыркы мааниси жана чыгармачылык пайдубалы исламдык ыйык жазуу, Курандын негизинде каралуусу керек. Исламдык маданият бул маңызында Курандык маданият. Анын аныктамасы, структурасы, максаты жана ыкмасы. Бул максаттарды жүзөгө ашырууда биздин замандын 7-кылымында Кудайдын Мухаммад пайгамбарды элчи катары жибергендеги мезгилин камтыйт. Бул жалгыз гана мусулман исламдын ыйык китеби аркылуу гана кудуреттүү күч менен байланышарын түшүндүргөн абсолюттуу чындык жөнүндөгү билим эле эмес. Коомдун толук кандуу жашоосунда ошол эле деңгээлде табият дүйнөсү жөнүндөгү идеяны, адамзатты жана башка анын тирүүлүккө жараткандары жөнүндө билим, социалдык, саясий жана экономикалык институттарды, бир сөз менен айтканда, ар бир тармактагы билим жана чыгармачылыкты жокко чыгарууга болбойт. Бул так түшүндүрмө берүүнү билдирбейт жана ар бир багыттагы чыгармачылыкта аталган чакан китепте 114 сүрө же бөлүмдөр сөзмө-сөз келтирилген. Ал бардык маданият жана цивилизация үчүн негизги принциптердин каралганын түшүндүрөт. Мындай ачылышсыз маданият, ислам дини, ислам философиясы, исламдык мыйзамдар, исламдык коом, исламдык саясат же экономика жаралмак эмес. Мындай ачылышсыз, ошондой эле бул исламдык маданияттын аспектилерин,
максатты ишке ашырууда Курандык негиз жана жүйө катары кароого болот. Анын келип чыгышындагы окшоштукту жана жүзөгө ашышын эстетикалык көрүнүш катары кароо керек. Анығында исламдык искусство бул Курандык искусство. Мындай аныктама узак убакыттардан бери исламды нон-конформисттик жана консервативдик искусствону танган жана тыюу салган дин катары караган мусулман эместерди таң калтырышы мүмкүн. Ошондой эле уламалардын жана үммөттөрдүн жетекчилиги алдында искусствонун кээ бир формаларында жана түрлөрүндө алардын катышууларын жана жасаган иш-аракеттерин туура эмес түшүнгөн айрым мусулмандарды да таң калтырышы ыктымал. Айрым мусулмандар мындай жетекчиликти исламдык искусствону жетектөө эмес, четке кагуу деп түшүнүшкөн. Мындай көз караштар исламдык искусствонун болгондугун жана анын келип чыгышын жеткиликтүү түшүнбөгөндүк болуп эсептелет. Демек, исламдык искусствонун Курандык экендигин кандай формада, түстө, кыймыл-аракетте, үндө жана багытта кароо керек. Анын чечмеленүүсү 3 деңгээлге негизделет. Биринчи бөлүм. Куран трансценденттүүлүктү же таухидти аныктоочу катары. Куран адамзатына түшкөн ачылыш болуп эсептелет. Адамзаттын кайрадан бир кудайлуулук, башкача айтканда монотеизм доктринасына үйрөтүү үчүн алгачкы убактарда көптөгөн семиттик пайгамбарларга, мисалы Ибрахим, Нух, Муса жана Иса пайгамбарларына Кудайдын аяны түшкөн. Куран уникалдуу, өзгөрүлбөс жана түбөлүк жаратуучу, ошондой эле ааламды жана андагы бардыгын башкаруучу, жалгыз Кудай жөнүндөгү окуунун бир кудайлуулук доктринасынын жаңыча келтирилиши. Аллах Куранда көрүүгө же сезүү менен кабылдоого мүмкүн болбогон башканын трансценденттүү болумушу катары баяндалган. Ага көз чаптырууга мүмкүн эмес. Ал өзү жетет. Куран 6-сүрө 103 аят. Ага окшош эч ким болбойт. Ал угуучу, көрүүчү. Куран 42-сүрө 11 аят. Ал сүрөттөөгө мүмкүн болбогон чектен тышкары жана кандайдыр бир аны адам түспөлүндө көрсөткөн образдар, баяндоолор, сүрөттөөлөр аркылуу сыпатталууга мүмкүн эмес. Анығында Аллах бул ким, кандай, кайда жана качан деген суроолорго чакырык таштоочу. Ошол гана абсолюттуу бирдейлик жана Аллахтын трансценденттүүлүгү жөнүндөгү идея таухид, башкача айтканда сөзмө-сөз жалгыз экендиги катары белгилүү. Курандык жарыялоо Кудайдын табиятына салыштырмалуу сөзсүз түрдө сезимдик кабылдоо каражаттары аркылуу жаныбар же адам сыяктанган формада же табияттын ар түрдүү символдорундагы Кудайдын образдуу сүрөттөлүшүн жокко чыгарат. Ал гана эмес, Курандык билдирүү исламдык искусствону камтыйт. Биз ислам искусствосундагы бардык иконографияга же исламдык бир кудайлуулукка Курандык доктрина таухид өтө эле таасир бергендигин баамдайбыз. Эгер Кудай ушунчалык адамга окшошпогон, өзүнүн жараткандарынан мыкты болгон болсо, анда бул анын натуралисттик көркөмдөлүшүнө жөн эле тыюу болбостон зарылдык болгон. Анткени ислам өнүгүүгө карата өзүнүн жаңы умтулуусун баштаган. Бул семиттик жанды эстетикалык жактан аягына чейин чыгаруу болгон. Буга алгачкы мезгилде иудаизмдин жолдоочулары жеткен. Яхванын көркөм сүрөтү жөөт пайгамбарлары тарабынан дароо талкууланган. Ошондой эле экинчи насыяттагы Моисейдин мыйзамында да белгилүү болгон. Жада калса Кудайдын ысымынын эмнени түшүндүргөнүн жазуу жактырылган эмес. Анын ордуна 4 тамгадан турган Яхве жана башка аббревиатуралар, ошондой эле жөөт элинин Кудайын символдор аркылуу жазуу кеңири колдонулган. Башка каада салтка эстетикалык таасир берүүнүн натыйжасында келип чыккан грек, рим жана алардын эллинистик тукуму кылымдар бою чыгыштагы көптөгөн семиттик аймактарда өзүнүн аракетин жүргүзгөн жана мындай аракеттерден улам исламда эстетикалык баяндоодогу жаңы ыкмага болгон зарылдык келип чыккан. Мусулмандар эстетикалык байкоону жана андан рахат алууну аныктай турган коомдук идеологиялык базаны жана структураны бекемдеп, дайыма анын принциптери жөнүндө эскертип турган
жаңы эстетикалык ыкмага муктаж болушкан. Искусстводогу мындай чыгармачылык трансценденттик болмушту кабылдоону жана таанууну күчөтүп, эң жогоркунун эркин аткаруу акырында адамзатынын жашоосунда абсолюттук маани маңыз болуп эсептелмек. Ислам эстетикадагы мындай бурулушка жана максатка адамды жана табиятты көркөм сүрөттөгөн каражаттар аркылуу гана жетише алмак эмес. Анткени бул көркөм чыгармаларга сырттан жайбаракат байкоо жүргүзүү аркылуу гана жүзөгө ашып, айтып бүткүс жана элестетүүгө мүмкүн болбогон Аллах өзүнүн жараткандарынан алдаганча айырмалангандыгы тууралуу чындыктын өзүн сезүүгө жана кабылдоого алып келмек. Эстетикалык чыгармачылыкка мындай чакырык алгачкы мезгилдеги мусулмандар тарабынан ташталган. Алар семиттик, византиялык, сасаниттик жол көрсөтүүчүлөр аркылуу белгилүү болгон жүйөлөр жана ыкмалар менен иш алып барган жана ошондой эле эргүү менен зарылык келип чыккандыктан жаңы жүйөлөрдү, материалдарды, ыкмаларды иштеп чыгышкан. Алар тарабынан дүйнөнүн чар тарабында жүзөгө аша турган көркөм чагылдыруунун жаңы формасын түзүү мындан да маанилүү болгон. Анткени Испаниянын батышынан тартып Филиппиндин чыгышына чейин бул чөлкөмдө мусулмандар жана алардын саясий бийлиги дин аркылуу жайылган. Бул жаңы формалар мусулман дүйнөсүндө анын аймактык ар түрдүүлүгүнө байланыштуу тыюу салынбай же кысымга алынбай эстетикалык биримдиктин базасын камсыздаган. Исламдык искусство декларациянын негизинде камтылган «Ла илаха иллаллах» Аллахтан башка кудай жок жана ал адамга табиятка караганда таптакыр башка экендигин түшүндүргөндүгүнүн тескери кесепетин жүзөгө ашырыш керек эле. Бирок бул ошол эле учурда таухиддин, Кудайдын жоктугуна эмес, Кудайдын бар экендигине басым жасаган пайдалуу чен өлчөмдү билдириш керек болчу. Ислам доктринасы үйрөткөн трансценденттүүлүктүн эң жогорку аспекти мүмкүн бул ар бир аспектиде, акыйкаттуулукта, боорукердикте, билимде, сүйүүдө, Кудайдын чексиз экендигинде. Бирок эгер анын көптөгөн атрибуттарын толук санап өтүүгө аракет кылсак, же болбосо ага карата колдонулган атрибуттардын ичинен кайсы бирин баяндай турган болсок, же аны сүрөттөө аракети ийгиликсиз болгон. Анын сапаттары дайыма адамзатынын баяндоосунун жана түшүнүгүнүн чегинен тышкары, башталышыда, аягда жок болгон образ түбөлүктүүлүктү жаратат. Ошондуктан ал искусстводо таухид доктринасын жеткиликтүү бере алат. Бул максатта негизделген структуралар бардык мусулман элдеринин искусствосун мүнөздөйт. Ошол гана түбөлүктүү саймалар өзүнүн гениалдуу ар түрдүүлүгү менен мусулмандардын көркөм чыгармачылыгынын тарыхындагы эстетикалык секирикти камсыздайт. Ушул гана түбөлүк саймалар исламдык билдирүүдөгү ички контентти басып өтө алат. Мусулмандардын искусствосу көп учурларда түбөлүктүү саймалардын же чексиздиктин искусствосу катары аныкталган. Ошондой эле бул эстетикалык баяндоолор арабеска деген аталышта айтылган. Арабеска мусулман элдеринде өздөштүрүлгөн, айрым учурларда сакталган. Бутакталган дизайндын өзгөчө түрү менен эле чектелбеши керек. Бул каллиграфияда колдонулган геометриялык фигуралар жана өсүмдүктөрдүн түспөлүнүн стилине салынган. Жөн эле кайсы бир абстрактуу эки чендик сайма эмес. Арабеска исламдык идеологиянын эстетикалык принциптери менен макулдашкан, өз алдынча структуралык бирдикти билдирет. Арабеска көрүүчүгө мейкиндик мезгилден тышкары жаралган түбөлүктүүлүктү туюм менен сезе билүүнү пайда кылат. Аны менен катар бул сайманын өзү анын чегинен сырткары экендигин билдирген мусулмандардын билдирүүлөрүн маанисиз кылбайт. Бул түбөлүктүү саймаларга сырттан жайбаракат байкоо жүргүзүү аркылуу акыл-эс динчилдикке кайрылат жана искусство диний ишенимди эстетүүнү бекемдейт. Исламдык искусствонун негизин акыл эстүү чечмелөө. Бул искусствонун образдуу искусстводон баш тартуусуна салыштырмалуу кеңири жайылган адашууларды жана анын абстрактуу саймаларын алмаштырууга көңүл бурууну жокко чыгарат. Мисалы, бул табияттын мусулмандар тарабынан иллюзия катары кароосу жөнүндөгү идеяны белгилейт. Мусулмандар үчүн табият бул Кудайдын материалдык жаратуусунун бөлүгү. Адамзат жана жаныбарлар сыяктуу эле ал реалдуу, анык жана керемет. Ошондой эле бул табият жөнүндөгү исламдык идеяны
андан бөлүп карай турган кастык катары кароого болбойт. Мусулман кантип эле Кудайдын жараткандарын кастык катары ойламок эле. Тескерисинче, табият Куранда адамзатынын колдонуусу жана иштетүүсү үчүн берилген укмуштуу керемет катары сыпатталган. Куран 2-сүрө 29-аят, 78-сүрө 6-16 аяттар, 25-сүрө 47-50 аяттар жана башкалар. Мусулман үчүн табият ар түрдүүлүгү менен эң сонун жана кооз болсо да, эң жогорку чөйрөнүн эркин же себебин аткаруу үчүн бул болгону анда адамдар аракеттенген театр. Мусулман үчүн Кудай жалгыз жараткан ушул гана эң бийик себеп болуп эсептелет. Аллаху акбар. Бул ишенимди билдирген, кеңири жайылган мусулмандык катуу үн чыгарган сүйүнүч, ыраазычылык жана шыктануу. Ошол эле учурда башка маданияттар жана элдер адамды бардык нерселердин чеги же табияттын жана коомдун бардык көрүнүштөрүнүн, айрыкча адамдын эркинин жана жүрүм турумунун мыйзам ченемдүүлүгү катары карашы мүмкүн эле. Ал эми мусулмандардын Кудайга көңүл буруусу анын талашсыз трансценденттүүлүгүндө болгон. Ошондой эле исламдык искусствонун максаты Курандын максатына тектеш жана Кудайдын трансценденттүүлүгүн кабылдоону бекемдейт. Таухиддин эстетикалык ачык айкындуулугуна мүнөздөмө. Бул Куран менен исламдык искусствонун ортосун байланыштырган жалгыз гана жол эмес. Ошондой эле ал мусулмандар түбөлүктүүлүктү жана трансценденттүүлүктү сезүү үчүн иштеп чыккан курандык доктрина, таухид талап кылган, барып турган эстетикалык өзгөчөлүк, түбөлүктүүлүктү жана трансценденттүүлүктү туюм аркылуу кабылдоо үчүн бул доктрина канткенде эстетикалык мазмун жана форма аркылуу басым жасай алат. Абстрактуулук. Исламдык искусстводогу чексиз үлгүлөр баарынан мурда абстрактуу. Ошол эле учурда образдуу сүрөттөлүштөр толугу менен жокко чыгарылбайт. Негизинен исламдык искусстводо натуралисттик сүрөттөр чанда кездешет. Жада калса табияттын образы колдонулган учурда да алар көбүнесе техникалык денатурализацияга жана стилдик өзгөрүүгө дуушар болот. Анткени алар табигый кубулуштардын чыныгы сүрөттөлүшүнө караганда аларды төгүндөгөн натурализмге ылайыкташтырылат. Модулдук структура. Исламдык көркөм чыгармалар искусстводо ири композиция жаратуу үчүн бириккен көптөгөн бөлүктөрдөн жана модулдардан турат. Алардын ар бир модулу бийиктикте жана мыктылыктын чегин өзүнө камтаган субъект болуп эсептелет. Мындан улам аны өзүнө карата таасирдүү жана өз алдынча жетишээрлик бирдик катары кабылдоо жана ошондой эле ири комплекстин маанилүү бөлүгү катары кароого болот. Ырааттуу айкалыштыруу. Үндүн чексиз саймасы, көрүү жана кыймыл-аракет базалык модулдун же алардын кайталанышынын ырааттуулугун күбөлөндүрөт. Балким мындан улам өз алдынча көз каранды болбогон макам жана тектеш болгон өтө ири кошумча айкалышуу калыптанат. Ислам искусствосундагы чыгармаларды ырааттуу болгон эң эле ири айкалыштар эч убакта чакан бирдиктеги, тектештикти жана өзгөчөлүктү жок кылып жибербейт. Анткени алар өзү ал бирдиктерден келип чыккан. Жада калса мындай ири айкалышуулар өз кезегинде андан да ири, татаал айкалыштыкты калыптандырууда. Башка чакан же чоң объекттер менен кайталанышы, түрүн өзгөртүшү, ооштурулушу жана биригиши мүмкүн. Мындан улам чексиз саймалар көптөгөн эстетикалык кызыгуунун борборунда болуп, көпчүлүк карап чыгууда башаты жана соңу болбогон чакан модулдардын, объекттердин жана жүйөлөрдүн ырааттуу айкалыштары кабылдангандай кабылданат. Бир дагы сайманын эстетикалык жактан бир жакка кыйшаюусу же борбордон чыккан чечүүчү жана өнүгүүгө карата кульминациялык илгерилөөдө бирдиктүү чекити болбойт. Анын ордуна исламдык сайма борбордук же сүрөткө тартылган предметке карата чексиз тартылуучу көз караштарга ээ. Ошондой эле ички кабылдоонун режимдерине баштапкы же аягында толук бөлүнүүгө чакырык таштайт. Кайталоо. Көркөм объектти чексиздик катары кабылдоону жаратууну колдонуудагы 4-мүнөздөмө бул кайталоонун эң жогорку деңгээли
исламдык искусствонун кенен айкалышууларындагы саймалардын кайталанышы, структуралык компоненттери жана алардын айкалышуусундагы колдонулган ырааттуулук. Ad infinitum. Башкача айтканда, чексиздик сыяктуу чексиз уланат. Муну менен абстрактуулук күчөйт жана анын жеке компоненттерден турган чен өлчөмү менен бекемделет. Бул саймадагы кайсы бир компоненттин басымдуулук кылышына тоскоолдук жаратат. Динамизм. Исламдык саймалар динамикалуу. Башкача айтканда, сайма убакыттын сыноосунан өтүшү керек. Боаз искусство чыгармаларын мезгилге же мейкиндикке негизделген жаратмандык катары сүрөттөгөн. Ал үчүн убакытка негизделген искусство адабиятты жана музыканы камтыйт. Ал эми мейкиндикке негизделген искусство бул көркөм сүрөт жана архитектура. Бий менен драманы Боаз убактылуу колдонулуучу катары бөлүп, ошондой эле мейкиндиктин элементи катары карайт. Бирок мындай баяндоолор батыш маданиятынын искусствосун классификациялоо үчүн маанилүү болушу мүмкүн. Анткени ал исламдык искусствону түшүнүүдөгү катачылыкты белгилейт. Албетте, мында мезгилдин жана мейкиндиктин үстүрт жана белгилүү аспектилери колдонулган. Мисалы, адабий же музыкалык композиция, эреже катары мезгилдик эстетикалык окуялардын уландысы аркылуу тынчсыздануу менен коштолот. Эгер адабий көркөм чыгарманы алсак, аны жөн гана окуп, же көркөм окууда, же музыканы аткарууга катышууда, же аткарууну угуп жатканда жан дүйнөдө тынчсыздануу жаралат. Айрым учурларда музыкалык дил баяндар партитурадан окулат. Башка жагынан алып караганда, бардык көркөм сүрөт искусствосу жана архитектуралык эстеликтер мейкиндикти колдонот. Аларды жаратууда физикалык мейкиндик жана мейкиндиктин элементтери колдонулат. Мисалы, чекит, сызык, форма жана көлөм. Мындай мүнөздөмөлөрдү сунуштоо менен Боаз көрсөткөндөй, эгер исламдык искусство туура көтөрүлгөн болсо, андан ары аны квалификациялоо зарылчылыгы келип чыгат. Жогоруда эскертилген ички мезгилдик же мейкиндиктик мүнөздөмөлөрдөн сырткары мүнөздөмөлөрдү универсалдуу маани катары бааласак болот. Исламдык искусствонун ар бир чыгармасы өтө төмөн деңгээлдеги туруктуулукту камтыйт жана балким мезгилдик багыттан алып караганда уникалдуу. Анығында исламдык маданиятта көркөм сүрөт искусствосу мейкиндиктин элементтери менен байланышта болгону менен ал мезгилдиктен сырткары туура кабылданбайт. Чексиз саймаларды, аны түзгөн көптөгөн белгилерин эч убакта көз ачып жумганча бир көз караш менен кабылдоого мүмкүн эмес. Ал уландысы аркылуу көз карашты акыл эс менен кабылдоого жана аны ырааттуу түшүнө билүүгө түртөт. Көз караш саймадан саймага, борбордон борборго чейинки эки чектүү сүрөткө өтөт. Архитектуралык эстелик, анын бөлмөлөрү, жолу, куполдук эки дуалдын же эки таяныштын ийилип кошулган төбөсү аркылуу ырааттуу өтүү менен кабылданат. Жада калса имарат же имараттын комплекси алыстан бир бүтүндүүлүк катары кабылданбайт. Бирок талапка ылайык көрөрман анын көптөгөн бөлүктөрүнө жана жайларына өткөндө анын болушун акырындык менен сезет. Ошондой эле көркөм сүрөт өнөрүндө миниатюралар, өз алдынча каармандар же сахналардагы искусстводогу мезгилдик аспектиден алып караганда адабиятта, музыкалык чыгармаларда жана бийде да баскыч-баскыч менен ырааттуу кабылданышы керек. Искусство мейкиндик же мезгилдик аспектиде экендигине карабастан, исламдык көркөм чыгармалар маңызында ырааттуу кабылданат. Кыял же элестетүү сайманын масштабтуу кайталанышын, жада калса плиталарга жайылган саймалар китеп беттериндеги, дуалдагы же фасадтагы түзүлүшүн тереңден түшүнүүгө өбөлгө болот. Бир типтеги архитектуралык чексиз саймаларды иш жүзүндө же кыялда анын үстүртөн алмашылып турушунан, анын мейкиндик жана мезгилдик ырааттуулугунан сырткары толук кабылдоого мүмкүн эмес. Ардалин жана Бахтияр өзүлөрүнүн билдирүүлөрүндө өзгөрүлүп турган архитектура музыкалык композиция сыяктуу деп айтышкан. Ошондой эле жыйынтык бир эле убакта кабылданбайт. Тынчсыздануу менен анын көп сандаган түзүлүшүнөн рахат алган адам гана натыйжада анын бүтүндүгүн түшүнө алат деп айтышкан. Мындан улам арабесканы талдоочулар айрым учурларда катачылык менен статикалык композиция катары түшүндүргөндөй болушу мүмкүн эмес.
Teskерисинче, анын ар бир саймасынын ыраттуу талданышы, компоненттери жана ыраттуу айкалыштары ага баа берүүдө динамикалуу процессти камтыйт. Анын ар бир структурасын түшүнгөндөр үчүн арабеска абдан эле динамикалуу. Көркөм формалардын арасынан эстетикалык жактан активдүү. Мындай көрүнүш өзүнүн аныкталган тажрыйбасы жана жетишкендиги менен искусстводо мезгилдик жана мейкиндик катары кездешүүсү, тынчсыздануу менен кабылдоону талап кылат. Татаалдык. Татаал бөлүк бул исламдык искусствону аныктаган 6-чы мүнөздөмө болуп эсептелет. Татаалдык кайсы гана сайма болбосун, анын жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана ошондой эле арабеска көрүүчүнүн көңүлүн бурууда. Көңүлдү сунушталган структуралык бирдиктерге ыклас коюуга бурат. Түз сызык же өзүнчө бөлүнгөн фигура өтө кооз жасалса да, эч убакта исламдык сайманын жалгыз гана иконографиялык материалы болуп эсептелбейт. Ички элементтерди көбөйтүү менен гана жана аткаруудагы татаалдыктын жогорулашы жана ыраттуулук менен чексиз саймаларга динамизм менен импульс берүүгө болот. Тилдер жана арапташуу. Натыйжалуу иш үчүн тилдер маанилүү ролду ойнойт. Мазмун жана окуу программалары мазмундуу болсо да, тилдер өндүрүмдүүлүктү жогорулатуунун куралы болуп саналат. Ошентип, өндүрүмдүүлүктүн куралдары канчалык натыйжалуу болсо, ийгиликке жетүү ыктымалдыгы ошончолук жогору болот. МИИУ бүтүрүүчүлөрдүн мыкты жана натыйжалуу иштешине кепилдик берүү үчүн окууну, өндүрүмдүүлүктү жана алардын ортосундагы иш чөйрөсүн байланыштыруу максатында тил маселесине көп көңүл бурду. Ошондуктан студенттер эне тилдеринен тышкары 2 эл аралык тилде окутулат. Араб жана англис тили. Бул мусулман дүйнөсүндө өкүм сүргөн шартта исламдык билим берүүчү же технологиялык тармактардагы материалдык ресурстарга жетүүгө мүмкүндүк берет. Араб жана англис тилдерин окутууда МИИУ окуу куралдары менен камсыздап, эң заманбап эл аралык ыкмаларды колдонуу менен ислам мазмунун жана көрсөтмөлөрүн сунуштайт. Араб исламдык диний окуунун тили жана мусулмандардын натыйжалуу байланышын камсыз кылат. Англис тили 21-кылымдын башындагы араб жана мусулман дүйнөсүнүн башка тилдериндеги илимий техникалык ресурстар тартыш жана жетишсиз болгон учурдагы илимий техникалык курстарда окутуу тили катары кызмат кылат. Ошентип, студенттер ушул тапта көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө интеллектуалдык, маданий, илимий жана саясий элита менен байланышууга жана өз ара аракеттенүүгө мүмкүнчүлүк алышат. МИИУ бүтүрүүчүлөрү араб жана англис тилдеринде сүйлөшөт жана өз өлкөлөрүндө жигердүү роль ойной алышат. Айкалышкан интеллектуалдык, билим берүү жана натыйжалуу жөндөмдөргө ээ болуу менен алар коомдору жана ишмердүүлүк чөйрөлөрүндө ой жүгүртүүнү жана изилдөө чөйрөлөрүн өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Регионалдык, ошондой эле эл аралык билим берүүчү жана илимий ислам институттары радикалдуу чечим табуу үчүн тилдер жаатындагы умма маселесин чечет деп үмүттөнөбүз. Бул кыйынчылык үммөттүн маданий бузулушуна жана саясий жактан бөлүнүшүнө себеп болду. Эгерде илимий жана билим берүү иш-чаралары улуттун эне тилинде жүргүзүлбөсө, анда анын маданияты жана билими сөзсүз жабыркайт. Билим берүү ресурстары чет элдик жана эл аралык тилдерде сүйлөгөн азчылыктын жетишсиз курамы менен чектелет. Учурда алардын эң негизгиси студенттер үчүн экинчи тил болгон англис тили. Демек, алардын чыгармачыл болушуна жол бербейт. Анткени чыгармачылык эне тилинде гана пайда болот. Үммөт илимий терминдерге бай, айрыкча физика жана технология жаатында кеңири жайылган эл аралык тилди колдонууда гана билим берүү жана маданият жаатында олуттуу орунду ээлей алат. Бул талапты бардык мусулман элдери үчүн эффективдүү байланыш катары кызмат кылган Курандын тилин колдонуу менен гана канааттандырууга болот. Керек болсо, сабатсыз мусулманда Курандын араб тилин жетиштүү деңгээлде билет. Эгерде бул билим системалуу түрдө иштелип чыкса, анда бул адамдар баалуу эл аралык эне тилине ээ болушат. Бул аларга илимий жана технологиялык материалдарды алууга мүмкүнчүлүк берет жана алардын маданиятын жана аң сезимин минималдык чыгым менен байытат. Эгерде алар үчүн жеткиликтүү болсо жана алар башка тилди билүүнүн зарылдыгын сезишсе, анда мусулман элдери Куранды сүйгөндүктөн араб тилин жергиликтүү тилдерине
жана сүйлөө диалектилерине кошумча диний, билим берүүчү жана илимий эне тили катары кабыл алуудан баш тартпайт. Арабтар жана мусулмандар эмне кылышы керек? Алардын арапташуу тажрыйбасы жана өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы жөнүндө ой жүгүртүп, ар бир жаңы илимий кошумчаларды, айрыкча физика жана технология жаатындагы илимдерди тырышчаактык менен жана тез которуп берүүсү зарыл. Жапония, Россия, Кытай, Германия, АКШ жана башка өлкөлөрдө ушундай тажрыйба бар. Араб тилине которуунун эң маанилүү приоритеттүү багыттарынын бири илимий жана техникалык мезгилдүү басылмалар, алар аркылуу жаңы материалдар алгач бардык тармактарда пайда болот. Которулган нуска билим берүү жана илимий мекемелерде жана коомдук китепканаларда оңой жеткиликтүү болушу керек. Анткени илимий артыкчылыктарга жетишкен өлкөлөрдө технология тез өнүгүп жатат. Котормо, жарыялоо жана илимий журналдарда жана башка сабактарда жарыяланган жаңы басылмаларды натыйжалуу жайылтуу үчүн институттарды түзүү чыгымы көптөгөн мусулман борборлорундагы ири университеттердин баасынан аз болот. Илимий билим араб тилинде жеткиликтүү болгондо, анын изилдөөгө жана андагы диний, маданий, илимий жана технологиялык материалдарды окууга талап көбүрөөк болот. Котормо бизнеске айланат жана тапшырмалар рекорддук мөөнөттө аткарылат. Мектептин жана университеттин билим берүү тили катары араб тилин колдонуу жөнөкөй жана натыйжалуу болот. Жана аны колдонууга каршы болгон бардык каршы пикирлерди четке кагат. Адатта бул аргументтер укмуштуудай формада сүйлөө жөндөмүнө ээ болгон тилге каршы эмес. Эл аралык тилдерде жана азыркы учурдагы активдүү элдердин тилдеринде эле жаңы илимий материалдар менен бекемделбегендигине каршы. Илимий котормолордун агымы менен терминология көйгөйү өзүнөн өзү жок болот. Стандарттык терминология жарыялоо жана колдонуу менен алгачылат. Мындай ийгиликке бардык академиялардын катышуусу менен тил академиясын түзүү, котормо, арабизация жана стандарттуу терминологияны бекемдөө үчүн биргелешкен күч-аракеттерди жумшап, деструктивдүү мотивдери бар, чет элдик жана колониялык кызыкчылыктарды чагылдырган же жергиликтүү биас көз караштарынан жана изоляционисттик тенденциялардан бошонуу аркылуу ишке ашырса болот. Экинчи бөлүм. Куран көркөм үлгү катары. Исламдык искусство курандык идеологиядан сырткары, ал курандык маанисинде мусулман элдеринин ыйык жазуусу, ошондой эле эстетикалык чыгармачылыкта биринчи жана башкы үлгү. Куран исламдык искусстводогу алгачкы чыгарма катары сүрөттөлөт. Бирок муну мусулман эместер көп ирет кайталагандай. Куранды пайгамбар Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам адабий генийлигинин чыгармачылыгы катары кабылдоого болбойт. Мусулмандар мындай көз карашты четке кагат. Тескерисинче мусулмандар ыйык жазууну өзүнүн формасы, мааниси, түзүлүшү жана ошондой эле идеясы боюнча диний деп эсептешет. Мухаммад пайгамбарга гана Кудайдын сөзү ачылган жана Кудай тарабынан ага гана так айтылгандардын азыркы мезгилдеги тартиби аяттарда жана сүрөлөрдө берилген. Курандын бул мааниси менен формасы биз жогоруда токтолгон бардык айырмаланган өзгөчөлүктөрдү камтыган исламдык искусствонун чексиз саймалары үчүн мүнөздүү болуп эсептелет. Куран өзү чексиз түзүлүштүн эң мыкты үлгүсү болуп саналып, адабияттын, көркөм сүрөт искусствосунун, алардын жаралышында жана архитектуралык эстеликтерде, жада калса үн искусствосунун жана кыймыл-аракеттин келечегине таасир этиши керек болчу. Адабий чыгарма катары Куран поэтикалык жактан уккан жана окуган мусулмандарга эстетикалык жана эмоциялык жактан күчтүү таасир берген. Жаңы динге карата кайрылуулар маңызында анын кырааты менен айтуудагы эстетикалык күчү аркылуу болгон жана көп учурда аны угуу ый менен айрым учурларда жада калса адам өлүмү менен коштолгон. Жада калса мусулман эместер анын адабий эң мыктылыгына таң калышкан. Курандын кайталангыс мыктылыгы күчсүздөндүрүүчү күч катары белгиленген. Бирок анын чечендикке ылайык келбей тургандыгы бардык искусство үчүн үлгү болушуна жолтоо боло алган жок. Ислам искусствосуна болгон мындай салым кылымдар бою көптөгөн элдердин маданиятынан алынган сан жеткис көркөм жүйөлөр менен ыкмалардын колдонулушун жана аларды кабылдоону калыптаган. Биринчиден реалистик,
же натуралистик сүрөттөрдү бөлүүнүн ордуна адабий уюшулгандыктын принцибинде аңгеме катары баянdoодон Куран баш тартууну күбөлөндүрөт. Куран айрым окуяларга басым жасоону сегменттардык катары карайт. Эгер окурман тарых же каармандар менен тааныш болсо, ага кайталап эскертет. Негизги максат аңгеме катары баяндоо эмес, дидактикалык жана үлгү болгудай насыяттуулук. Чыгарманын өтө эле иреттүүлүгү узун, ачык айкын мединалык сүрө башталышына жакын жана кыска, өтө эле поэтикалык меккандык сүрө аягына жакын. Ошондой эле Курандын руханий сапатына өзүнүн салымын кошот. Сүрөлөр окурманды ачык эле көрүнгөн карама-каршылыктардын уландысы же драмалык шаттанган маанай аркылуу жетелебейт. Аяттар жана сүрөлөр сөзсүз түрдө угуучуда конкреттүү маанайды жаратпастан сезимдүүлүккө тартат. Экинчиден, Куран исламдык искусствонун чыгармасы катары өз алдынча жетишээрлик сегмент катары өз-өзүнө таянган адабий модулдарга бөлүнөт. Сүрөлөр менен аяттар. Алардын ар бири өзүнөн мурда же кийин айтылгандарга карабай толук бүткөн же жыйынтыкталган болуп эсептелет. Модулдар атайын ырааттуулук талап кылгандай азыраак же таптакыр эле системалык байланышта эмес. Куранды кырааты менен айтуу учурундагы тыным ар башка модулдардын музыкалык так аткарылуусун камсыздайт. Үчүнчүдөн, кеңири түзүлүштү же ырааттуу айкалыштарды калыптандыруу үчүн Курандын саптары биригет. Бул кыска бөлүмдөрдөн же узун бөлүктөрдөн турушу мүмкүн. Мисалы 10 аят ушурду түзсө, бир катар ушурдун секциялары рупту же 4/1 бөлүктү түзөт. 4/1 бөлүк биригип хизбти калыптандырат. 2 ахзаб хизбтин көптүк саны, жузду түзөт, бөлүк. Жана 30 ажза жуздун көптүк саны. Куранда толугу менен камтылган. Жада калса аяттардын модулу өз кезегинде аяк ташында уйкаштыкка жана үндөштүккө бөлүнөт. Бул саптардын айкалыштары үчүн тынымдын орду өзгөрүлөт, бирок андан мааниси өзгөрүлбөйт. Куранды окуу, эгер алар 2 же андан көп сүрөлөрдөн тургандыгына карабастан сүрөнүн аякташы менен бүтөт, же ар бир саптын же саптардын тобунан кийин токтойт. Мусулман ма таяссара, жеңил болгонун окуйт же угат. Башкача айтканда, ошол конкреттүү убакта окуу жана угуу үчүн ал жеңил болгонуна карабайт. Мындан улам Курандын сүрөлөрүнүн кырааты менен айтылышында алдын ала калыптанган улангандык, созулгандык же башаты менен соңу болбойт. Ал толук өнүккөндөй же бүткөндөй таасир калтырбайт. Төртүнчү өзгөчөлүктү ислам маданиятынын бардык искусствосунда кезиктирүүгө болот. Бул Курандык биринчи, баштапкы образга теңдеш болгон кайталанган каражаттардын көптүгү. Куранда үндүк жана метрикалык кайталоолор, поэтикалык каражаттар байма-бай кездешет. Көп жолу кездешкен мисалдарга кошумча соңундагы бир же өтө татаал уйкаштыктарды атасак болот. Ошондой эле Курандын саптарын ичинде да көптөгөн уйкаштыктар камтылат. Метрикалык бирдиктин кайталанышы жана ошондой эле үндүү жана каткалаң үнсүздөрдүн байма-бай кайталанышы бул пайгамбарлык ачылышты поэтикалык жактан жандандырат. Фразалар жана саптар дидактикалык жана эстетикалык жактан күчтөндүрүү үчүн кайра-кайра кайталанат. Идеялардын кайталанышы жана кептин түрү чечендиктин элементи же балага карата сыпатталат. Ушул гана уйкаштыктагы чечендик мусулмандарда аныгында Курандын керемет жаралгандыгын жана жыйынтыгында түбөлүк Кудай сөзү болуп эсептелгендиги жөнүндөгү аргументти негиздеген. Ислам маданиятынын көркөм сүрөт искусствосундагы белгилүү 5-чи мүнөздөмө бул мезгилдигине жараша тынчсыздануунун зарылдыгын ыйык Курандан кездештирүүгө болот. Анткени бардык адабий чыгармалар мезгилдин искусствосу болуп саналат. Бул жагдайдан алып караганда, балким бардык исламдык искусстводо кабылдоонун жана баалоонун ырааттуу процесси бар. Ал башкы жеткен чекке жана кийинки бүтүмгө каршы турат. Толук беримдик, алсыздай таасир калтырат жана окурман же угарман анын бир бүтүндүүлүк маанисине ар бир бөлүнгөн бөлүмдөрүнө тынчсыздануу менен гана жете алат. Мусулман элдеринин искусствосундагы 6-чы мүнөздөмө татаалдык. Бул Курандан кийин теңдеш катары жүйөлөштүрүлгөн. Параллелизм, антитеза, чечендик кайталоо, метафора, салыштыруу жана аллегория Курандагы татаалдыкты жана сөздүк байлыкты камсыздаган көптөгөн поэтикалык мисалдардын айрымдары гана. Бул элементтерди көбөйтүү аны уккандарды же андан үзүндү окугандарды анын мыктылыгына
жана ачык айкын таасирдүүлүгүнө суктантат. 3-бөлүм. Куран көркөм иконография катары. Куран ислам цивилизациясын идеология менен гана камсыздабастан, анын искусствосунда баяндалган биринчи жана көркөм мазмундагы жана формадагы өтө маанилүү үлгүнү, аны менен катар исламдык искусствонун жанры үчүн эң маанилүү материалды көрсөттү. 7-кылымдагы семиттик мусулман жолдоочуларынын чеберчилиги жана адабий таасирдүүлүгү мурдагы каада салттардан жакшы белгилүү. Алардын адабий чыгармачылыктагы артыкчылыгы менен кызыкчылыгынын натыйжасында семиттик элдерде жазуу искусствосу алгачкы баскычта өнүккөн. Жазуу миңдеген жылдар бою исламга чейинки месопотамиялык маданиятта көркөм сүрөт искусствосунун компоненти катары колдонулуп келген. Жазууларды коштогон топтор шумерлердин, вавилондуктардын, ассирийлердин жана башка элдердин статуяларында жана көптөгөн жалпак нерсенин бетине түшүрүлгөн скульптуралык көркөм сүрөттөрдөн табылган. Балким бул исламга чейинки каллиграфиялык кошуулар биринчи кезекте баяндап жазуу болгондур. Анткени кат визуалдык образдын маанисин түшүндүрүү үчүн акыл эстүү коштоо катары колдонулган. Көркөм чыгармаларды жазууну мындай колдонууну византиялык искусство уланткан. Балким жазуу жана каллиграфия исламдын келиши менен аларды жөн эле талаш тартыш жараткан эстетикалык символдорго жана көркөм сүрөт материалдарына айланткан терең метаморфозага тушуктурмак. Кокустуктан эмес, дал ушундай өнүгүү келип чыкмак. Башкача айтканда, муну мусулмандардын жүрүм турумуна жана эстетикалык сезиминдеги негизги курандык таасирдин дагы бир ченеми катары кароого болот. Мусулмандар үчүн искусствонун максаты жалгыз трансценденттүү Кудай тууралуу эскертүү жана ал жөнүндө ой жүгүртүүдө элдерди кулунда жогорку бийлик укугу бар киши катары багыттоо болгон. Бул максатка жетүүдө ыйык Курандын үзүндүлөрүнүн поэтикалык жактан суктандырарлык болгондугунан башка ылайыктуу каражат табылган эмес. Бирок Кудай аныгында элестетүүлөрдөн жана табияттан сырткары Мухаммад пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам ачылган. Анын сөзүндө байкоочуларга жана диний трансценденттүүлүктү бузуп алуудан коркпогон угуучуларга ал өзү жөнүндө эскертүүнү камтыйт. Мындан улам бул баяндоочу материал исламдык искусствонун чыгармалары үчүн артыкчылыктуу. Биздин заманга чейинки 7-кылымда мындай тенденция пайда боло баштагандыгын Иерусалимдеги Аска куполу мечитиндеги жасалгалардан даана байкоого болот. Декоративдик жасалгалоолорго өтө бай Курандын үзүндүлөрүн камтыган бул эстелик 691-жылдары Амияттык халиф Абдул-Малик тарабынан тургузулган. Анда үзгүлтүксүз жана курандык баяндоолорду кеңири колдонуу аркылуу мусулман элдеринин искусствосунун объекти ар дайым таухид жөнүндө эскертип турууну көздөгөн. Таасирдүүлүктү жүзөгө ашыруу, жакшыртуу жана максатка ылайыкташтыруунун натыйжасында курандык визуалдык жана талаш тартыш жараткан жүйөлөрдүн аркасында исламдык сыйынуу менен анын искусствосуна ылайык болгон өтө бай таасир келип чыккан. Алар өтө тездик менен араб алфавитинин өнүгүүсүн, жогорку деңгээлдеги ийкемдүү чогулуштардын түрүн, укмуштай жыйылган мүнөздүк стилдерди жана көркөм чыгармалардагы каллиграфиялык материалдардын кеңири колдонулушун камтыган. Курандык үзүндүлөрдү искусстводо колдонуу чеберчиликсиз, кастарлоосуз жана кемтиксиз болмоюнча жүзөгө ашкан эмес. Ошондуктан кооздолгон жазуунун искусствосу же каллиграфия алгачкы мусулмандарда таң калтырарлык тездик менен өнүккөн. Эч кандай исламга чейинки же пост-исламдык каллиграфия тез жазууну, ийкемдүүлүктү, ошондой эле араб жазуусунда талап кылынган тактыкты талап кылган эмес. Узартуу же кыскартуу, бийиктигине жана капталына карай чыгып кетүү кездешкен. Анткени кат көп сандаган, ар түрдүү формада жана ченде болгон. Каттын көптөгөн стили өз алдынча же каллиграфиялык сүрөттөр менен жуурулушкан. Ойлоп тапкан бардык түрлөрдөгү жазуудан бурчтуу же тегеректелгендери мусулман элдерине таандык. Азыркы мезгилдеги мусулман дүйнөсүндөгү эң кызыктуу эстетикалык жетишкендиктердин айрымдары аныгында ушул эң эле белгилүү болгон мусулман элдеринин көркөм объектисинин айланасында өнүгүүнүн болуп жаткандыгында. Анткени мусулмандын ар бир кыймыл-аракети жана ой толгоосу диний өзгөчөлүктү же умтулууну алып жүрөт жана кооздугу үчүн бардык мүмкүн болгон нерселерге Кудай сөзүн кошуу өзүнчө схема катары калыптанган.
Ал эми ар бир угуучу жана көрүүчү тажрыйба бул каалаган максат болуп эсептелет. Ислам тарыхынын ар бир 100 жылдыгында жана мусулман дүйнөсүнүн булуң бурчунда Курандын үзүндүлөрү диний маанидеги предметтерде эле эмес, кездемелерде, буюм тайымдарда, тейлөөдө колдонулган идиш аяктарда, сандыктарда жана эмеректерде, дуалдарда жана имараттарда, жада калса тамак бышыруучу идиштерге чейин кооздоочу элемент катары колдонулган. Алар кеңири жайылган жана адабият менен вокалдык искусстводо көрүнүктүү орунду ээлейт. Кооз каллиграфия менен Курандын үзүндүлөрүнүн биргеликте чагылышы исламдык искусстводогу чыгармаларда Курандын таасирин эле жаратпастан Курандык эстетикалык багытка үндөйт. Жада калса жазууларда ыйык жазуудан үзүндүлөрдү келтиргенде насыяттуу такыбалык, макалдар, Кудайдын, пайгамбардын ысмы же динчилдерге чейин ырааттуу түзүлүштү берүүдө, камкорчулук же сүрөтчүлөр араб жазуусунун эң сонун иллюстрациялык үлгүсүнө жана образына өзгөчө көңүл бурушкан. Рабаттан Минданого, Канодон Самартканга чейин Курандын үзүндүлөрүнүн араб тилинде гана жазылышы искусстводогу ардактоого татыктуу элемент болуп калды. Дүйнөлүк искусствонун бир дагы эстетикалык каада салттарында каллиграфия менен бир дагы китеп мындай чечүүчү ролду ойногон эмес. Акыркы жылдарда көптөгөн окумуштуулар исламдык искусствонун символикалык табиятын жазышкан. Алардын айрымдары мусулман эмес, башкалары мусулмандар. Бирок эки жагдайда тең алар батыш чөлкөмүндө туулган жана батыштык чөйрөдө билим алышкан. Исламдык символикалык искусствого карата алардын берген аныктамасы жалпы кабылданган. Искусство бул поэзиядагы, түстөгү, түс сызыктардагы, түрлөрдөгү, добуштагы, кыймыл-аракеттеги жана башкалардагы абстрактуу идеяны түшүндүрүү гана эмес. Мындай мааниден алып караганда, албетте бардык искусство символикалуу. Бул авторлордун айтымында исламдык искусство символикалык жактан маанилүү. Алар үчүн исламдык искусстводо колдонулган форма, фигура, объект, сцена жана жада калса тамгалар же сандар жашыруун, башкача айтканда батыний маанини камтыйт. Мандала сыяктуу фалликалык колонна же кудайлардын антропоморфтук образдары индустарда өзгөчө мааниге ээ. Ал эми христиандар үчүн Христостун статуясы жана ал керилген чырым маанилүү. Алардын мындай аргументтеринен улам көптөгөн маанини чагылдырган, көрүүчүлөр кабылдаган маанилүү исламдык символдордун белгилүүлүгү келип чыгат. Бирок бул окумуштуулар келтирген жүйөлөр жана символдор исламдык маданият үчүн спецификалык жана эстетикалык жактан акыл эстүү баа берүүдө айрым башка көркөм каада салттарга окшош. Мечиттин төбөсүн, башкача айтканда куполун, асмандын төбөсү катары кароо керек. Килемдин дал ортосундагы медаль асманга чыгуучу образ. Кол менен көк түстөгү жасалгылоо менен андагы сүрөттөр учу кыйырсыз чексиздикте. Кудайды билдирген символ башкаруучунун ысмы жазылган эпиграфиялык жасалгылоо мамлекеттик макамдын символикалык позициясы же Аллахтын сезилүүсү болуп эсептелет. Жада калса боштук же вакуум трансценденттүү Кудайдын символу жана ошондой эле анын бардык нерселерде болгондугу катары каралат. Мунун баары исламдык искусствонун жана анын абстракттык сапатына символиканын антагонисттик маңызын сөзмө-сөз каттоо. Исламдык искусство трансценденттик чөйрө жөнүндө бардык элестетүүлөрдөн баш тарткан жана аларды айыптаган семиттик чөйрөдө келип чыккан жана өнүккөн. Таухид идеологиясына негизделген бул искусстводо табият менен Кудайдын ортосундагы байланышты элестетүү эстетикалык жактан реалдуу көрүнмөк эмес. Анткени Аллах менен объекттердин жана башка нерселердин мындай байланышы ширк же ассоцианизм болмок. Жана бул жүзөгө ашууда исламда өтө эле жек көрүнгөн башкы күнөө болуп эсептелмек. Мындай ынаным жана өбөлгө динде жана ислам маданиятында уникалдуу символикалык сапатты жаратты. Жада калса исламдагы жөрөлгөлөр маңызында символикалуулукка караганда функционалдуу экендиги көп ирет баса белгиленген. Азан айтып, сыйынууга чакырууда жада калса мунарадагы символикалык добуш же визуалдык элемент болуп эсептелбейт. Демек, мындан улам бул мусулмандарды белгиленген убакта сыйынууга чакыруучу акт жана андагы архитектуралык бөлүк. Бул актты жеңилдетүү үчүн колдонулат. Мечиттин михрабы кооздук жана башка нерселер үчүн жасалган дуалдагы оюгу сыйынуучулар үчүн өзгөчө ардакталбайт.
жана мечиттин башка бөлүктөрүнө салыштырмалуу бул бөлүгү анчалык кыйык болуп эсептелбейт. Толук эмес жарым айды мусулман эместер ислам менен байланыштырышат. Бирок ал ислам маданиятында ишенимдин визуалдык символу катары эч кандай деле маани бербейт. Бул болгону Осман армиясынын эмблемасы. Аны европалыктар катачылык менен ислам дининин символу катары эсептеп алышкан. Анткени чырым алгачкы убактарда эле христиандардын символу катары кабылдангандыктан, алардын символуна салыштырмалуу ислам жарым айды кабыл алган деген шашылыш тыянак чыгарышкан. Бул далилдер исламдык искусствону изилдеген мусулман эмес жана мусулман окумуштууларга белгилүү экендиги шексиз. Бирок окумуштуулардын бул искусствону чечмелөөдө башка маданият менен туура келбегендей аракет жасашканы таң калтырарлык. Алардын жактоочуларынын исламдык искусствонун эстетикалык маанисин мындай түшүндүрүүсүндө кийинки божомолдор жардам болот. Божомолдордун бирөөсүндө бул авторлордун батыштык чечмелөөлөргө ушунчалык баш оту менен кирип алгандыгы, эгер бул мурунтан жаңылыш алынган цивилизациялык пикирлер экендиги мүмкүн болсо да. Кеп ислам искусствосу жөнүндө болгондо алар үчүн кыйынчылык жаралгандыгы. Тилекке каршы христиандык европалык искусствону чечмелөөдөгү дал келген өбөлгөлөр исламдык искусствонун чөйрөсүнөн алынгандай. Анткени аларга туура келбегени ачык эле көрүнүп турат. Качан гана салыштырмалуу жана маданий изилдөөлөрдү толук же исламдык искусствону өзүнчө караганда, албетте мунун баары сөзсүз түрдө өтө кылдаттыкты, терең билимдин болушун жана кошо тынчсыздануунун зарылдыгын айгинелейт. Экинчи себеп исламдык искусствонун символдорунун чечмеленишинин акыркы жарыялоолорунун басымдуулук кылышында, искусствонун тарыхында жана эстетикада батыштан билим алган жана ал жакта туулган окумуштуулар басымдуулук кылат. Бул бөлүк мусулмандар тарабынан өтө эле төмөн баалангандыктан, анын чегине чыккан таланттардын аз болгондугуна байланыштуу башка диний маданий тараптардын аны өздөштүрүүсүнө алып келген. Мындан сырткары мусулман дүйнөсүнүн окуу жайларында, университеттерде жана колледждерде искусствонун тарыхы жана эстетикасы боюнча изилдөөлөрдү кеңири жүргүзүүгө мусулмандар кенебестик менен мамиле жасашкан. Ал эми бул дисциплинага кызыккан мусулмандардын дээрлик баары батыш мекемелеринин искусствону баалоодо батыштык принципти колдонууну үйрөнгөн окутуучулардын таасири алдында даярдыктан өтүшкөн. Исламдык искусствонун символикалык маанисин сөзмө-сөз кошумча жазуу, ага гана таандык болгон абстракттык сапатка карама-каршы келиши үчүнчү себеп. Исламдагы мындай мистикалык агым суфизмдин таасири. Мистицизм диндин ички тажрыйбасын күчтөндүргөндөн сырткары, бул доктрина же диндин мистикалык, эзотерикалык жана магиялык сапатын белгилейт. Мындай идеялар исламдагы мистикалык ойлорго, ошондой эле христиандык, индуизм, жайнизм, иудаизм жана башка диний каада-салттарга туура келет. Мистиктер айрыкча тамгаларга, сөздөргө жана фразаларга, ошондой эле визуалдык жүйөлөрдүн жана образдардын баарынын жашыруун маанисин үйрөнүүгө далалат кылышкан. Алар ар түрдүү жолдор менен кудуреттүүлүккө жетүүгө умтулушуп, жалпы кабылданган исламды айырмалаган белгини, трансценденттүү жана табигый чөйрөнүн ортосундагы чекти так сактоону ойлонушкандай эмес. Исламдын тарыхында мындай идеялардын болгондугун жана айрым оккульттук иштердин иш жүзүндө жайылгандыгын, акырында аларды чечмелөөгө алып келгендигин эч ким жокко чыгара албайт. Балким ислам искусствосу катары белгилүү болгон феноменди түшүндүрүүдө бул далилдерди ашыра айтуунун кажети жоктур. Бирок мистиктер суфизмди жараткан Мухаммад пайгамбардын өзү болгондугун далилдөөгө аракеттенишкен. Качан гана пайгамбар өлгөндөн 100 жылдан кийин кыймыл кандайдыр бир статикалык мааниге ээ болгон. Исламдык тарыхтын белгилүү бир мезгилинде анын кеңири таанылышы келип чыгуусу исламдык искусствонун бүткүл тарыхын түшүндүрүүдө колдонулбашы керек. Уникалдуу исламдык искусствонун болгондугу хижрадан кийинки 100 жылдыктын убагында суфилик таасирдин кеңири тарашы менен коштолгондугу ачык эле белгилүү болгон. Иерусалимдеги Абдел-Малик курган асканын чокусу, Куббат ас-Сахра мечитинде исламдык искусствонун мүнөздөмөлөрүнүн бардыгы Курандык искусствону түзгөндүгү жана суфизм кеңири жайылып, исламдык искусствонун символдорун өзүнүн сөзмө-сөз чечмелегенине чейин болгондугу шек жаратпайт. Асканын чокусу албетте исламдык идеологиянын мистикалык чыгармачылыгы болуп эсептелген эмес. Мындан улам ал ислам менен макулдукта
эстетикалык жактан ылайыктуу түшүндүрүлүшү керек. Айрым мистикалык топтордун диний жана социалдык жактан ашыкча апыртып жиберүүсү мусулман дүйнөсүнүн булуң бурчунда суфизмге кадыр барк алып келген эмес. Исламдык модернисттер мындай чектелген ички тенденцияны мусулман элдерин ички жана тышкы күчтөрдүн колунда кулга айландыруунун жана жок кылуунун башкы себептеринин бири катары карайт. Такыбалыкка өзгөчө көңүл бурууда жеке жана жамааттык ийгиликке, өнүгүүгө, бакубаттуулукка салттуу исламдык колдоонун аркасында гана жетишкен. Мындай ашыкча апыртып баа берүү дин жана дунь, дин жана тынчтыктын ортосундагы биргелешкен аракетке болгон умтулууну солгундаткан жана анын ордуна өлгөндөн кийинки жашоо тууралуу апыртылган түйшүктү жараткан. Эрежеге ылайык мистицизмге каршы болгон исламдык реформа менен кайра жаралуу кыймылы жакында эле түзүлгөн жана мусулман үммөттөрүнүн жетекчилиги дээрлик мистикага каршы чыккандар. Бирок мусулмандык дүйнөдө жашагандардын дээрлик басымдуу бөлүгү мистикалык бир туугандыкты жактоочулар болуп эсептелбейт. Жана бул уюмдар алардын ишмердүүлүгү айрым күмөн саноолор менен мусулман дүйнөсүнө кошулса да, исламдык мистикалык кыймыл таптакыр жок болгон деп айтуу жаңылыштык болмок. Бирок суфизм бийлиги монголдук жана чырымдык, башкача айтканда крестовой жүрүштөрдөн кийин талкаланган элдерди бийлеген жана алардын бийлигин ого бетер алсыздандырууда өзүнүн таасирин тийгизген. Ошондой эле саясий жактан талкалануусун күчөткөндүгү учурда бардык жерде айкын эмес экендиги апуртуу болуп эсептелбейт. Аныгында реалдуу коомчулукта же илимий кызыкчылыктагы чөйрөдө, изилдөөлөрдө же жарыялоолордо болбосун биринчи кезекте суфизм Европа жана Америкада гүлдөп өнүгөт. Ошол жактарда гана мусулмандык суфизм ырайымдуулукту табат жана бийликке ээ болот. Бул жерлерде гана батыштын жашоочулары өзүнүн мурдагы диний каада салттарынан таптакыр ажыраган. Ал эми алардын арасындагы диний туңгуюкка кабылгандар исламдык мистицизмдин экстатикалык, экзотикалык практикасына кызыктар болушкан жана анын басымын ички руханий дүйнөсүндө колдошкон. Христиандык жана иудейлик мистицизмдеги жашыруун себеп батыштын жашоочулары үчүн исламдагы мистикалык элементтерге көпүрө катары кызмат кылат. Иш жүзүндөгү акыркы 10 жылдыкта исламга кайрылган англосактардын басымдуу бөлүгү суфизмдик кыймылдардын таасири алдында исламга өтүшкөн. Исламдык искусствонун символдорунун чечмеленишин тизмектеген эмгектердин авторлору негизинен ушул ак топтогу жогорку коомдон жана батыштан билим алган, динди жаңыдан кабыл алгандар же алардын батыштык мусулман эмес кесиптештеринин арасынан чыккандар. Акыркы мезгилдердеги символдордун мистикалык сөзмө-сөз чечмеленишиндеги эмгектер эстетикалык аң сезимге өтө терең тизмектелген мусулман элдеринин чыгармалары абстракцияга карама-каршы келет. Алар ошондой эле кандай гана колдонууда болбосун исламдык жек көрүүчүлүккө тушагат. Анткени алар эң сонун имманенттүүлүккө басым жасап, эң сонун трансценденттүүлүктүн беделин түшүрөт. Бирок алар батыш окумуштууларын өзүнө тартышы мүмкүн. Анткени ислам искусствосунун ички ырааттуу чечмелениши алардын ар тараптуу керектөөсүн канааттандырбайт. Ислам искусствосунун жеткиликтүү теориясы болуп, өзүнүн өбөлгөлөрүн далилдеген, динге жана ички маданиятка башка каада салттарды таңуулабаган теория болуп эсептелет. Ал ошондой эле бул маданиятка тиешеси бар, негизги болбогон же кокусунан келип чыккан элементтерге эмес, белгилүү болгон өтө маанилүүлүккө негизделет. Мындай талапты эске алуу менен ыйык Куран эстетикалык жаратмандык үчүн шыктануунун даяр жана акыл эстүү булагын берет. Куран ислам маданиятынын башка аспектилеринде кандай таасирдүү болсо, искусство үчүн да ошондой эле таасирде. Куран Кудайдан түшкөн билдирүүнү эстетикалык жактан баяндайт жана анда адабий формада мүнөздүү болгон 6 өзгөчөлүк менен маанини күбөлөндүрөт. Ал жада калса искусствону сүрөттөөдө көбүрөөк мааниге ээ болгон өзүнүн жеке баяндоолорун жана объект катары үзүндүлөрүн келтирген. Мындан улам исламдык искусство чындыгында Курандык искусство катары белгиленүүгө